Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 3 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Тейиш ханзада бала бакырасы менен жакындап калды. Көчтүн ичинде Тооке султан дагы бар. 2-3 күндө Олуй атага жетип келет деген кабар угулганда эл журт кымгуут түшүп калды. Талкан бий баштаган жоон топ кошун меймандарды тоскону утурлай чаап кетишип, жүрөгү алеп-челеп болгон Сабыркан үйдө отура албай, ал дагы эри Нурманбет экөө уулу Канболот менен Суумурунду алып Олуй атаны көздөй аттанышты. Аларды коштогон жоон топ кошо жүрөт. Сабыркан Олуй атанын төмөн жагындагы кан жолдун боюна боз үйлөрдү тиктирип салып, аксар башылын айтып, акыйып жол карайт. Уулу Тейиш менен иниси Тооке султанды баш кылып, сары улагын чаап, түштөндүрүп алайын деп күтүнгөн. Талкан өз ырымын жасамакка андан ары чөл кесип кетти. Айтор бу талас жергесинде жүрөгү дегдебеген адам жок. Мындай шаан шөкөт Кыргызда качантан бери боло элек эле да. Айткандай эле 3 күнү каалгыган көчтүн карааны алыстан көрүнүп, алардын алдынан улак тартып чыккан Талкан бий Сабыркандын боз үйүн көздөй бет алып келатты. Чуручу түшүп жаткан көпчүлүк келаткандардын арасынан Тооке султан менен Тейишти көрө алган жок. Жүк артылган унаалар токтобостон чоң капкадан ары таласты өрдөп кете беришти да, калган меймандар Сабыркан тиккен өргөөгө түшүшкөндө, эстүү келин кызы менен дагы бир 2-3 меймандын башынан суу айлантып чачып, ырымдап сары улак мууздатты да, алардын баарын арча менен аластап жиберди. Көрсө Тооке султан менен Тейиш уулдары ак кочкор, каңкыны ээрчитип, Көкүм хандын көк күмбүзүнө Куран окутуш үчүн каракчынын коштоосунда Ташкентти көздөй бет алышыптыр. Калган топ Олуй аты аркылуу таласты өрдөмөкчү экен. Тейиштин алган жары Тобокел хандын чөбүрөсү Жибек келин энеси Сабырканга улам-улам жүгүнүп жатат. Жибек келин ак кочкор, каңкы уулдардан бөлөк Ширин аттуу кыз төрөптүр. 15-тердеги кундуз бүркчөн кыз бала энесинин жанында чөлдөн качып чыккан жээриндей маңыраят. Ата-бабасы өскөн каш кайган кыргыз тоолору кызды таң калтырып жатты окшойт, каректери балбылдайт. Сабыркан эне эчкирип ыйлап, кээде күлүп жиберип кубанганын жашыра албай, уулдарын эжеси Ширин менен тааныштырып, жанын сабап жүрөт. Ушул кезде чет жакта эч ким менен иши жоктой, кирпик да ирмеп койбогон 18-тердеги жигитке ар ким карап да койгон жок. Акыры ал Тооке султандын уулу Абылай экенин билишкенде, Талкан бийден башкалары аны менен ийиле саламдашып, өргөнү көздөй чакырышты. Жаш султан Абылайдын көзү чекчегей, жүзү заардуу эле. Каны ичине тарта кумсарган султан тегерегиндегилерди көрбөгөндөй түр берип, алдына келген тамак аштан ооз тийбеди. Бул жерде тургандар Абылай султан Тейиштин кызы Ширинге үйлөнөрүн билише элек болчу. Талкан бий түштөнүп жаткандарга кошулбай, жоро жолдоштору менен кара буура ашуусун көздөй чуу коюшту. Ага жеткен маалыматка караганда, Тооке султан менен Тейиш Ташкенттен Таңзаардан чыгып, Чаткал аркылуу таласка келмекчи экен. Ошентип Тейиш Айдын көлгө эл жатаарда келип түштү да, узак жолдо жүрүп чарчаган меймандар бир күн өргүгөн соң хан көтөрүү аземине киришти. Кайсы элден ким келип, кайсы тайпа хан шайлоого катышпай турганын эсептегенде 10 уул ичкиликтерден эч ким келбегени белгилүү болду. Эмне үчүн келишкен жок деп сурамжалашса, 30 уулдар өздөрүнчө хан шайлап көрүшсүн. Биз адегенде алардын чаркын байкайлык дешиптир. Бир чети алар кыргыз хан ордосунун арка жака ооп кеткенин алыс деп жактырышпаса, экинчиден алардын максаты Кокон шаарын ордо кылып, анжыян аксы тарапта бириктиребиз деген тилектери бар окшойт.
Хан көтөрүүгө Теңир тоодогу 5000 үйлүү катагандар келген жок. Хан Турсун менен Шамей султандын башы алынып, катагандар ооганга куулгандан бери алар кыргыздын оң сол урууларына боорун бербей жүрүшкөн. Катагандарды бойго имериш үчүн далай күч аракет керектигин түшүнгөн Тейиш эрдин кесет иштей мелтиреди. Жаңыл мырза Үчүккө түлкү 2 бекти өлтүргөндөн кийин Какшаал жактагы көп нойгут дагы кыргызга боорун бербей калган. Мунун баарын Тейиш туюп турса да, бешенеме буйрган тагдырдан кайда качам дегендей сыр алдырбайт. Кыргызга хан болуу тагдыры ага буйрса кантет эле? Баарына чыдайт да. Чачылган элдин башын кошуш оңой бекен. Хан көтөрүү кеңешинде Тейиш көбүнесе Чаа Баатыр менен Самансур Акылмандын кебин угуп, өзү көп сүйлөбөөгө аракеттенди. Ал буга чейин ала тоолук кыргыз элинин ички акыбалы жөнүндө жакшы эле кабардар болчу. Бүгүнкү күндө арка элинде Талкан бийдин сөзү өтүмдүү экенин билет. Талкандын бийликтен бөлөк байлыгы көп. Көптөн бери жоо катылбагандыктан арка элинин байлык мартабасы ашып турган кез эле. Ордо күтүп, казына кармаш үчүн эли журту бай болмоюнча хандыктын күч кубаты артпайт. Өзгөчө Чаа бийдин демилгеси менен Чүй жергесинде көптөгөн алыштар чабылып, айдоо жерлер көбөйгөндүктөн дан азык аябагандай мол экенин уккан. Демек, өлкө тамак аштан өксү болбой, хандын кол алдындагы кошунду багып кетерине көзү жетти. Баш туу менен хан тактыны Тооке султан менен Тейиш аябай жактырды. Анын эч жеринде өөн жок болчу. Кеңешип отурган чакта Улуя ата хан ордо үчүн азырынча ылайык деп чечишкен. Бирок 9 жолдун тоомундай жерге орношкон шаарда казына сактоо мүмкүн эмес деген Самансур Акылмандын оюн туура көрүштү да, казына кайда катылаарын айтышкан жок. Бул пикир да аябай туура эле. Али чеби жок, туш-тушу ачык эндей шаарда өлүү мал кармоого мүмкүн эмес болчу. Кеңешмеде хандын вазири ким болот деген суроого вазирликке Талкан бийден башка ылайыктуу ким бар, деди Тейиш. Ырасында хандын вазири Талкан болсо жарашып эле калмак. Кебелбей отурган Талкан бул сунуштан дароо баш тартты да, хан ордонун түйшүгү вазир аркылуу гана бүтөт. Аны жаш жигиттен шайлайлык. Вазир күнү түнү хандын жанынан чыкпаган чыйрак жана да акылман жигит болбосо өлкөнүн иши аксайт. Вазир хандын оң колу жана көзү дегенде акылмандар бийдин сөзүн ык көрүшүп, бул маселени чечүү жагын хандын өзүнө калтырышты. Хандын чарба жумуштары менен кошундун тамак ашы, курал-жарагы жана мине турган аты, хан казынасына келип түшчү чыгым азырынча талкууланган жок. Шайлангандан кийин мындай иштер хандын жарлыгы менен чечилерин көрүп турушат. Тейишке көк ордонун тарбия таасири катуу тийгендей, ал сөздүн ыгы келмейинче оңой менен ооз ачпайт. Көшөрүп отурганы отурган. Сүйлөп жаткандардын эч кимисин тыйбады. Мел тиреген бойдон жылмайып да койбойт. Эл журттун акылман аксакалдары менен кошо көй кашка эрлерин тегиз сынап жаткандай, каректерин айланта ар бирин тегерете тиктей берет. Бир отурган ордунда кыт куйгандай кебелбеген, оозунан ашык сөз чыкпаган Алакчын мырзаны өзүнчө жактырып, не кылса да хан тукуму эмеспи дегендей ага дили уюйт. Кыргыз аксакалдары менен бийлери да көк ордонун келгендерге сыр алдырбай, каада салт боюнча кыраатын келтире кеп кеңештерин айтып, Тейиштин турпатынан көздөрүн тартып алышпай, анын ар бир сөзүнө маани берип жатышты. Жаңы ордонун ички тартиби менен заң эрежеси жөнүндө моңолдордун Самансуру сүйлөй баштаганда карынын сөзүн Тейиш кунт коюп укту да аяк ченинде өзү кошумчалады. Кыргыздын салт санаасы жөнүндө айткан акылыңыз элге алынып кетиптир. Мен ал асыл сөздөрдүн бирине да каршы эмесмин. Өлкө түзүп жатабыз, аны кантип башкаруу жөнүндө сөз көп. Адегенде өлкө башкаруунун заң эрежеси жөнүндө акылмандар ойлонуп кеңешсин. Ордо көргөн көз ачыктарды чакыралык. Буга чейин да далай хандар өлкө башкаруунун эрежесин жазып калтырышкан.
Казак-кыргыз өлкөсүн башкаруунун эрежеси Эшим хандын эски сөзүндө жазылып турбайбы? Кыргыз үчүн Эшим хандын осуяты өлкө башкаруунун жаңы үлгүсү боло алат. Хан Эшим тартипсиз эл болбойт, тартипке баш ийген эл кул болбойт деп өлкөдөгү тартипти негизги орунга коет. Өлкөнү башкаруунун туура жолу темирдей тартип, ууру кескилик, уруулардын өз ара чабышы, карыларды урматтабагандык, калп айтуу дегендин тамырын биротоло кыркпасак, өлкө болуп өнүгө албайбыз. Согуш учуру же байгер заман болобу, кимде ким чыккынчылык кылса, аны да өлүмгө буйрабыз. Келаткан жоону көрүп туруп, кол башчысына кабар бербеген киши өлүм жазасына тартылат. Душман менен салгылашып жатканда арка жагынан ок же найза жеп өлгөн жоокерлердин өзү гана тургай, бүтүндөй ага туугандары наалатка кабылат. Жоокер замандын ыйык эрежеси көп. Урушта кимдер баатыр атыгат. Баатырдык жеке эле душманды кырып жоюу, каармандык көрсөтүүдө эмес. Баатыр адам биринчи кезекте өз кошуну менен жолдошун аман сактап калып, ошол согуштан олжо эле чыкса гана баатыр. Демек, баатыр биринчи кезекте өзү өлсө да жоро жолдошун аман сактоого аракеттенет. Ак көз, кара көз турасыңар. Бу жерде Чаавамдын өзү турат. Илгери Кара талаада аң улап жүргөн жеринен кокусунан көп калмактын буктурмасына кабылып, колго түшүп калган Жангир султанды көздөй чаап келип, аны майдандан аман эсен куткарып кеткенин уккандырсыңар. Анда Чаа баатыр өз башын ала качып кетип калса болмоктур. Анткенде баатырды кусур урмак, тукумургу наалатка калмак. Бейиши болгур Сүтөй мырзага ок жаңылганда аты да мүдүрүлүп чыгылып, туткунда каларда. Аны да Чаа баатыр куткарып кеткендешчү. Сүтөйдү өз аргымагына мингизе салып, жетип келген калмакты аттан оодара тартып салат да, анан жараган атын минип, артында калып кошунду коргоп жүрүп отурган. Айта берсек, баатырдык өнөрдүн үлгүсү көп, деп сөзүн аяктады. Эртеси топко келген кыл-кылдаган көп эл Тейиштин хан тактысынын алдында каз катар тизилип турушту. Хан көтөрүү аз эми кандай болот деп соңуркагандар андан көп. Карыдай ак кийиздин үстүнө Тейишти отургузган соң, көркөмү келишкен ак боз бээни жетелеп келишти да, аны карылуу топ жигит таптак көтөрө чаап, мууздардын алдында «Алло акбар, Алла акбар, ак жолтой хан бол» дешип, эл журт кыйкырып турду. Бүткөн бою калчылдап, ыйлап тургандар да бар. Ким билет, азыр жарданып карап тургандардын ичинде Тейишке жакшылыктан башканы ойлобогон жан жоктой. Хан көтөргөн ак кийиздин төрт бурчунан кармаган жигиттер бекеринен тандалбаптыр. Хан отурган ак кийиздин төрт бурчунан туткандар Чаанын уулу Каракчы, Адыгине жактан Карабашыл Калматай жана Түгөлбайдын уулу Маңгыт менен кыргыздын сол уруулары тарабынан Саруу Муратаалы бийдин уулу Боркемик эле. Ак боз бээни жыгаарда жедигердин орус бии чуркап келип, ак кийиздин бир бучкагын Маңгыт экөөлөп колдошуп калды. Көрсө чатакка жакын жедигерлер эмне үчүн биз хан шайлоодо четте калабыз деп кыйкым чыгарышыптыр. Алла акбар, Алла акбар деп улам кайталаган сүрөөнүн алдында эки колун канга малган Тейишти ыкчам жигиттер колтугунан сүйөй көтөрүп чыгышып, колуна күмүш кумгандан суу куюшту да, элиргендей туруп калган хандын башына Чаа баатыр таажы бүрүктү кийгизип, ак кементайды жабаары менен Тооке султан Тейиштин сол колунун аты жогуна хандын жыгалуу шакегин салды эле. Талкан бий чөнтөгүндөгү хандык мөөрдү алып чыгып, чекесин тийгизе тооп кылгандан кийин аны Тейиштин колуна карматты. Тактыга отурганы жатып, Алла акбар, Алла акбар деген сүрөөндүн коштоосунда хан Тейиш Тооке султан менен Талкан бийди оң жагына, ал эми Чаа баатыр менен Самансур Акылман менен Жарбаң баатырды сол капталына алып, калган мыктылар баатырлар да хандын оң сол жагына отура кетишти. Тейиш тактыга келип отурар замат 12 канат боз үйдүн эшик алдына сайылган хандын туусуна көптөгөн бөтөн уруулардын байрактары баштарын ийди.
Шаңдуу жөрөлгөнү улай Чаа Баатыр менен Самансур Акылман ханга баталарын берип, каалоолорун айткандан кийин Керней Сурнайлар бапылдап, комуздун коштоосунда акындар жар салып, элдин күү шарына кошо асман жарылып, элдин деми көпкө басылган жок. «Ура! Ура! Хан Тейиш!» деп кыйкырышып жатышты. Тейиш алдыга өтүп сөз уккула дегендей колун көтөргөндө калайык калк суу сепкендей дымып, хандын оозун тиктеп калган эле. «Кутмандуу калайык, кадырман кыргыз элим», деп баштады сөзүн хан Тейиш. «Мен эли журтума, бийлер менен баатырларга миң мертебе ыраазымын. Баарыңарга башымды ийип таазим кылам. Силер мени хан көтөрүп, зоболомду бийиктеткен жоксуңар. Бу ыйык жосун аркылуу кыргыздын кадыр баркын көтөрдүңөр. Баарынан элдин биримдигин жогору койдуңар. Ханы жок эл, жаны жок деп айтылат казакта. Андыктан мен кыргыз атанын кусуру алдында силерге ант берем. Кыргыз элинин таламы үчүн, элимдин кызыкчылыгы үчүн жеке керт башымды саямын. Элим үчүн жан кыюуга даярмын. Кокус мен берген антымды буссам, төбөсү ачык көк урсун, төшү түктүү жер урсун, кыргыз атанын кусуру урсун. Кыргыз жери, эли мен үчүн куттай ыйык. Мен Куран кармап ант берип жаткан жокмун. Мен кыргыз атанын кусуруна сыйынып ант берем. Кыргыз үчүн элдин кусурунан өткөн ыйык эч нерсе жок. Мен адилеттиктен, калыстыктан эч тайбайм деп ант берем. Бирок тартип бузуп, эли жерибизге чыккынчылык кылгандарга айоо болбойт. Кыргыз жерин көздүн карегиндей сактаймын. Мындан ары кыргыздар Жан Короз деп ураан чакырат. Билесиңер, Жан Короз менин чоң атам, Тагай бийдин чөбүрөсү. Анын балдары Кара Чородон бери баарын менен багыш. Атам көкүм хан эле. Мен Тага журтум жагынан султандын тукумумун. Хан көтөрүүгө менин көкүлдөш тагам Тооке султан катышууда. Тооке султан экөөбүз турганда кыргыз казактай эгиз элдин ортосунан кыл өтпөйт. Кошун башкаруунун үлгүсү Эшим хандын эрежесинде айтылган. 10 башы 100 башыга баш ийет. 100 башы 1000 башыга кошулат. Ал эми 1000 башы түмөн башынын ичине кирет. Бул тартип кылымдардан бери келатат. Ал бизге Чыңгыз хандан калган деп келип, Тейиш хан жоо чабууда ар бир жоокердин ордун белгилеп, түшкөн олжону туура бөлүүнү айтты да, кыргыз өлкөсүн дубандарга бөлүп, дубан башчыларды дайындады. Чүй менен талас бир дубан тайпа. Аны Чаа Баатырдын уулу Каракчы башкарсын. Алай куу тараптагы бир дубан эл агабыз Карабашыл Калматайга баш ийет. Аксы Анжияндан берки дубан элдин башчысы Муратаалы бийдин уулу Бөркемик. Суу Самыр орток жайлоо катары эсептелип, Кетмен төбө нарындан ары Маңгытка баш ийет, деди да, Ысык көл 3 Алматыдан ары Кытай жуңгарларга чектеш элди Кудайанга бердим. Дымып турган элден көзүн албай хан Тейиш бүтүм чыгарды. Хандын вазирлигине Муратаалы бийдин мыкты чыкма уулу Алакчын мырзаны дайындайм, дегенде калың журт чурдей түшүп Тейиш сөзүн улады. Баатыр абам Чаанын уулу Талкан бий увазирликтен баш тартты. Аны ханга кеңешчи кылам. Кандай маселе чыкса да, мындан ары Талкан бий аркылуу чечилет. Хан Тейиш дымыды да, сөз бүтелек дегендей колун өйдө көтөрдү. Хандын тиреги Эшик агалар. Эшик ага күчтүү болмоюнча өлкө алсыз болуп калат. Эшик ага хан сакчыларды Чыңгыз хандан бери Кешиктен деп аташкан. Ал кезүүлөшүп хан ордо кайтаруу деген сөз. Эшик агалар хандын көзү, алар хандан бөлөк эч кимге баш ийбейт. Аларды 1000 башы, ал тургай түмөн башы да жазалоого укуктуу эмес. Мен Эшик агалыктын башына Байсейит менен Кулжыгач бийдин уулу Итемгенди дайындайм.
Акыл кошчум Талкан бий менен Вазирим Алакчын мырза жана Эшик аганын башчылары качан жана кайсы убакта болбосун менин үстүмө уруксаатсыз кире алышат. Хан Тейиш такка отурганда андан уруксаат алган карт баатыр чаа алдыга өттү. Калайык калкым, мен силердин көзүңөрчө ханыбызга ыйык белек тапшырайын. Ал хан атасы көкүмдөн калган белек. Аксак темирдин жеки өзү урунган тамчыдай окшош эки алмаз кылычы болгон дешет. Алмаз кылычтын бири падыша өлгөндө Гуремирдеги табытына кошо көмүлгөн дешчү. Экинчиси аксак темирдин чөбүрөлөрүнүн бири аркылуу кыргыз баатыры Көнөктүн колуна өткөн. Көнөк баатыр Бабырдын көздөй көргөн адамы Самат Саруунун урпактарынан экенин билесиңер. Көнөк баатырда сакталуу жүргөн алмаз кылыч Ташкенге хан болгондо көкүмгө тартууланган. Көкүм өлгөндө Сабыркан келин балам аба сактап жүрүп Тейиштин өз колуна бер деп мага тапшырган болчу. Азыр кези келип турат. Көпчүлүктүн көзүнчө касиеттүү кылычты ханыбыздын колуна тапшырып коеюн. Падышалардын руху сени колдоп жүрсүн деп карт баатыр куралдын мизин өөп аны Тейишке сунду. Сабыркан шолоктоп ыйлап, окуяга күбө болуп отургандар тегиз жашып, кылычты колуна алган Тейиш аны мизинен өөп кынына тартты. Алдыга Талкан бий өттү да: "Урматтуу калайык, бүгүн хан көтөрүп чекебиз жаркып турат. Бирок ордонун казынасы бош. Мындан ары хан ордого чыгым көп керек. Мен баатыр атам чаанын макулдугу менен казынага 4000 кыл куйрук жана 5000 кой коштум. Төө, топоз, уй дагы бар" деп жарыялады. Андан кийин Түгөлбайдын уулу Маңгыт чыгып, ал дагы казынага деп 5000 жылкы, 7000 койдун башын айтып, төө, уйларга кошо алтын зергер таштады. Ошондон кийин кыргыздын калган бийлери, баатырлары хан казынасы үчүн толгон токой өлүү жана тирүү малдын түрлөрүн тартуулашып, хандын чекеси жаркып турса да кубанып күлгөн жок. Андан ары ат арытып келген меймандарга үлүш сарпайлар тартуу кылынып, кайрадан керней сурнайлар бапылдап, ырчы менен жарчылар жаагын жанып ырдап жатышат. Хан көтөрүү аземине ылайык тойдун нечендеген шаан шөкөтү бүткөн соң хан Тейиш жалгыз кызы Ширинди көкүлдөш досу Тооке султандын тун уулу Абылайга күйөөгө бермекчи болуп, нике тойду баштап салган дейт. Көк ордодо жүргөндө эле кудалашуу бышса да, кызды Тейиш хан шайланганда таластан алып кетесиз деп убадалашкан экен. Ордодо үйлөнүү тою жаңыдан башталган чакта эл журт кызык окуянын күбөсү болушуптур. Акындар жар чакырып, шартылдай комуз чертилип жатканда көктө каалгый айланган жалгыз бүркүт пайда болот да, анан куушурулган бойдон учуп келип хан Тейиштин боз үйүнүн чамгарагына конот. Ол чойгон бүркүт куу чегирдин өзү экенин тааный койгон чаа баатыр аны кыйкуулап чакыра баштаса, ал кайра учуп келип ээсинин ийнине отура калат. Бүркүтүн өпкүлөгөн карт баатыр картайып калды. Өз күнүн көрсүн деп эркен кое бердим эле, кайра келгенин карачы. Куу чегир 100гө жете жашайт дечи. Тырмактары али курч экен, канаттарынын арасындагы кээ бир мүрү сынып калыптыр. Касиетиңден айланайын, эми сени кое бербей калайын деп аны бооруна кысты. Тооке султан кеп узатты. Көрдүңөрбү? Куу чегир уулум Абылай Тейиш хандын кызына үйлөнүп жатканда келип чамгаракка конду. Бу мен үчүн жакшырым. Куда кааласа менин келинимден туулган балдар бүтүндөй казак элинин башын кошот экен деп бата кылып жиберет. Андан көп өтпөй Тооке султандын өзү казак элине хан шайланат да, орус падышасы менен үзбөй алака жасап, казак ичинде аз Тооке деген ардактуу наамга ээ болгон. Айткандай Тейиштин кызы Ширин Абылайдан Ували деген уул төрөп, акыры Увалийдин уулу Абыл Мансур казактын 300дөн турган урууларынын башын кошуп,
атактуу хан болот да чоң атасы Абылай Канкордун ысымын өзүнө которуп алуу менен тарыхта Абылай хан деген ат менен калды. Ордодо кыз узатуу үлпөтү да аяктап, Тооке султанды баш кылып кыз күйөөнү Олуй атадан ары узаткандар кайтып келишкен соң Тейиш тынч жата алган жок. Хан үчүн ордонун түйшүгү жаңы башталгандай. Жанына увазири Алакчын менен Талкан бийди алып, жаңы өлкөнү чыңдоо жөнүндө улам кеңешип жатышты. Мындай чакта сакчылар хандын үстүнө эч кимди баш бактырбайт. Ордо тартибине эндей жүргөн кыргыз баласы оңой менен көнө коймок беле. Жулкунган Кудаянды хандын үстүнө киргизбесе, ал кадыры сынган адамдан бетер эшик алдында чуу чыгарып жатканын кулагы чалган хан Тейиш увазир аркылуу сакчылардын бирин чакыртты да кептин чоо жайын түшүнүп Кудаянды өргөөгө кирүүгө уруксаат кылып, «Бек, неге чуу салып жатасың?» деп мостойду. Хандын ырайын көрүп Кудаян сүрдөй түшкөн эле. «Тейиш аба, менин айыл жакта шашылыш жумушум бар эле, тезинен кетейин деп жаткам». Кудаянды Алакчын акырая карады. «Мындан ары Азирети хан деп кайрылып жүрүңүз». Кудаян зиркилдеди. «Жаңыл мырзадай канчыкты канчага чейин жайына коебуз? Шуркуяны кармап берип жазалаңыз, ханым». «Бейкүнөө бийкечти Шуркуя канчык деп шылдыңдоо бек жигитке жарашпайт. Жаңыл мырза ургаачадан чыккан кыраан. Арстандай эки бекке кошуп ата козу чабактай баатырларды өлтүрүп салса анан эмне дейм?» Хан Тейиш үн катты. «100 жигит кошуп берейин. Баштап барып Жаңыл мырзаны тутуп кел. Бийкечке кандай жаза берерибизди ошондо акылдашып көрөлүк. 100 жигит алып Жаңыл мырзага каршы мен барамбы? Анан ким барат? Сени эр жигит дейт, барып тутуп кел. Үчүкө түлкүдө эки бекти аябаган 100 караны тутуп келүүгө 100 жигит аздык кылат». Хан Тейиш кекерлене сүйлөдү. «Анан жалгыз бийкечти тутуш үчүн кошун топтомок белек. Жаңыл мырза кыргыздын жоосу, хан аке. Ал жексур 100 жигитти деле кырып салат. Ал эч кимди аябайт. Качантан бери Нойгут эли кыргызга жоо болуп калды. Жаңыл мырза эрегиштен эр өлтүрүп койсо биз ага теңелбейлик. Ал бийкеч жөнөкөй эрди өлтүргөн жок. Ал кыргыздын тандалмалуу бектерин, баатырларын жайлады. Кыргыз менен кыргызды чабыштыра албайм. Ага менин хандык ар намысым жол бербейт. Такка отура элек жатып, кол курап барып өз элимди чабамбы? Укса башка элдер эмне дейт? Башка элде менин кандай жумушум бар? Бектерибиз өлүп, сарбагыштар кыжырыбыз кайнап турат. Намысыбыз кетти. Анда эле ошол кеткен намысыңды кууп ал, Кудаян мырза. Сиз кансыз. Намысыбызды кетирбеңиз». Хан Тейиш бу жолу эрдин кесе тиштеди. «Болуптур. Мен кошун жиберип Жаңыл мырзаны туттуруп келейин. Анда эле бийкечке кандай жаза алайык дейсиң? Анын чачын кыркып сиздин алдыңызга күң жумшайбыз. Хандын күңдөрү көп. Андан камсанаба. Менин оюмча Жаңыл мырзаны тутуп келгенден кийин сага алып беребиз», деп хан жылмайды. Кудаян какшыкты түшүнгөн жок. «Албайм», деп так секирди. «Койнумда жаткан бойдон бир түнү көкүрөккө канжар урсачы. Сенин жаның аябагандай таттуу экен, Кудаян мырза. Барып бийкечти тутуп келгенден корксоң, аялдыкка алгандан дагы корксоң, андай ишти бизге кой. Биз киши жиберип Жаңыл мырзаны тутуп келгенче сен суусамыр жайлап жата тур. Жаңыл мырзадан корксоң, элик улап жарпыңды жаз». Хан бүтүм чыгарды. Эшикке чыгып бараткан Кудаян кылчактай калып сурады. «Хан аке, бул иш жакында бүтөбү? Кыраан бийкеч жолдо белең жаткандай отун бекен? Жолборсту чаап алыш үчүн да аракет керек». Хан Тейиш уулу ак кочкорду чакыртты. Көздөрү бөрүнүкүндөй курч жигит өрттөй жалындап күйүп турган кези болчу. Жоо чап десе жоо чаап, өрт кеч десе өрт кече турган жоокер экени көрүнүп турат. Айткан саламына алик алган соң уулуна буйруду Хан Тейиш. «Кошун курап алып, Жаңыл мырзаны тутуп келүү колуңдан келеби? Кудаян мырзаны бар десем коркуп жатат. Бийкечти тутуш үчүн күч керек эмес, Азирети хан. Анда эмне керек? Айла амал керек, хан. Жаныңа кошун аласыңбы? Бийкечти көздөй кошун топтоп барганым уят го. Анда жалгыз барбайсың да. Мен жаныма 7 жигиттен бөлөк жоокер албайм. Коркпойсуңбу?
Жаңыл мырза кыргызга душман эмес. Жаңыл мырза эрелтирди, болгондо да бектерди жайлады. Азыр хан тейиш кол курап келип өчүн алат деп камданып жаткандыр. Сак болгон уулум. Азирети хан, чапкан сайын эле көз чыкпайт. Качан аттанасың? Макулдук берсеңиз, бир чай кайнамга жетпей жолго чыгабыз. Жолдошторуң ким болот? Аны мен өзүм тандайын, Азирети хан. Хан тейиш уулуна бата берип жиберди. Жолуң шыдыр болсун. Ошол эле күнү түш ченде 7 адамды жанына алып, ак кочкор суусамырды көздөй жол тартты. Андан ары какшаалды көздөй бет алмак. Жанындагы тандалмалуу 7 жигиттин экөө Карабагыштан чыккан Калматай бий жана Кулжыгачтын уулу Сүтемген бар эле. Тынбай жол жүргөн ак кочкор Ханзаада жоро жолдоштору менен экинчи күнү кечке жуук Жаңыл мырзанын айылына кирип барышса, Кудай жалгап Бийкеч үйүндө экен. Курал жаракчан 7 бөрүнү көргөндө Кыраан Бийкеч буулгуп барып, «Мырзалардын атын алгыла» деп буйруду. Аттан ыргып түшүп, Жаңыл мырзаны көздөй утурлай басып келген ак кочкор жолдошторун тааныштырып, кызды тиктей берди. Кыздын келбети менен ырайы жигиттин ичин өрттөгөндөй аруу эле. Айыл ичи дүрбөлөң түшүп жатканда Бийкеч сыпаа өтүндү. Үйгө киргиле. Адеп сактоого аракет кылса да, Жаңыл мырзанын көздөрү күйүп, туттуккандай абалда эле. Айылды көздөй тартынбай бастырып келген Ханзаада баш болгон жигиттердин артында чоң кошун бар дегендей боолголойт. Меймандарды коштоп Жаңыл мырзанын атасы Бий мырза үйгө кирди. Эшикте калган Бийкеч кайгуулчуларга жер чалып буйгалардын баарын тинтип чыккыла. Кошун кайсыл жерде жашынып жатса дароо кабар бергиле деп Жаңыл мырза шып этип үйгө кирип, төрдөгү ордуна отурар замат ак кочкор сыпаа унчукту. Мырза Бийкеч, чалгынчы кайгуул жиберип кооптонбоңуз. Катып койгон кошунубуз жок. Жоолашып, Бейкут элди бүлүнтөлүк деген ниетибиз да жок. Сый көрөлүк, баатыр кызды бир көрөлүк деп эңсеп келдик. Аркалык туугандарга ишенбей калганбыз. Тынч жаткан элди чаап, бүлүнтүп жатса чочуйт экенсиң. Бийкеч, уккандырсыз. Биз азыр ханы бар баштуу элбиз. Сиз бийлеген чөлкөм дагы тейиш ханга карайт. Анда эмнеликтен биздин эл хан шайлоого чакырылган жок? Бийкеч акылдуу жансыз. Бөөдө жерден өлдү. Болгондо да кыргыздын мыкты деген бектеринен, баатырларынан айрылдык. Анан кантип силерди хан көтөрүүгө чакырат элек? Мына эми учурашканы келдик. Бектердин өлүмүнө биз күнөөлүүбүзбү? Баатыр Бийкеч, биз кинелешүү үчүн келген жокпуз. Акыры бектердин өлүмү жөнүндө сөз болот эле да. Ал сөздү ыгы келгенде ортого коелук. Жол жүрүп тууганчылап келген Ханзаадага бейчеки күнөө жарашпайт, деп Бий мырза сөзгө аралашты. Суроонун, киненин да кези келет. Элден мурда конок камын кылалык дегенде, эшиктен жигиттер туу калган бээни жетелеп келип, бата тилеп жиберишти. Бээ союлуп, кымыз сунулуп, ортолор жаркый түшкөндө Жаңыл мырзанын атасы баш болгон аксакалдар чыгып кетишип, үйдө жалаң жигиттер менен кыз келиндер калышты да, шарап куюлуп, ыр күү жаңырып кетти. Жаңыл мырзанын көңүлү тынып калган болчу. А дегенде ак кочкор Ханзаада казакча өлөң айтып, отургандардын жарпын жазды. Андан соң Сүтемген мырза жаагын жанып ырдап, элди күлкүгө тундуруп, көпкө чейин эч кимге кезек берген жок. Жигиттин мукам, кооз үнү отургандардын жарпын жазды. Ал комуз черткенге да уста эле. Сүтемгендин обонуна, тамаша ырларына Жаңыл мырза да эргип, көңүлү жибип отурганда ал сөз учугун кылайтты. Мырза Бийкеч, биздин элде Арман-ай деген күү бар. Оюн зооктордо көп ырдалат, деп комузун күйлөй баштады. Кудай сактай көр, келтире алар бекенмин. Жарбан күүнүн обонуна салып күүнү бир топко чертти. Бу өзү үчүккө түлкүнү көргө жашыргандан кийин Жаңыл мырза жашын төгүп ырдаган арманы эле. Ал арман желдей жылып отуруп, Ак Сай, Арпа, Соңкөл аркылуу Жумгал элинин шайырларына жеткен. Сүтемген черткен комуз күүсүн ыр коштоп кетти. Айчылык жолду бир басып, аргымак тандап минбедик. Ашыктык оту жанса да алышып ойноп күлбөдүк. Арманы күчтүү тагдырдын азаптуу сырын билбедик.
Күнчүлүк жолду бир басып, күлүктү тандап минбедик. Күрдөөлүү кызык жаш жакта күрөшүп ойноп күлбөдүк. Күйүтү күчтүү тагдырдын күйгүзөрүн билбедик. Тулаңдуу төрдү бир басып, тулпарды тандап минбедик. Туйгундай жаштык барында туш келип жаркып күлбөдүк. Тагдырдын таш боор болорун таптакыр эле билбедик. Бийкечте намыс болорун берендер неге билбедиң? Бейкүнөө кызды канчык деп, бек башың менен тилдедиң. Бетегесиз куу белде, белгисиз көр болду киргениң. Комуз шаңкылдап черткен жигиттен колу шартылдап, обон ан сайын муңканып миң кубулуп барып токтогондо, Жаңыл мырза эчкирип жиберген бойдон бетин басты. Бу жүрөктөн чыккан арманды комуздун сыйкыр кайрыктары ого бетер канга боеп салгандай угуп отургандардын да жүлүнү сыздады. Ушундай арманырдан кийин бийкечти кайсы эр даап жазалай алат? Мырза жигит, бул арманды кайдан уктуң? Деп Жаңыл мырза таң калып, кадимки эле аялдардын бириндей бечара боло түшкөн эле. Арман ханышасы да чөгөрүп таштайт эмеспи? Бийкеч, мен ырдаган армандын канаты бар, сыйкыры күч. Соң көлдүн үстүндө айланып учуп жүргөн жеринен кууп жүрүп кармап алдым. Мыкаач экенсиз, жигит, деп Жаңыл мырза дагы ыйлады. Ага эч ким жооп кайрыган жок. Аза күтүп отурган жесирге айтылган кайрат эш болмок беле. Түн кап ортосу болгондо меймандар салынган төшөктөрүнө жатып калышкан эле. Алардын аттары да отко кое берилген. Меймандар уктап жатса да, Жаңыл мырза кирпик ирмебей жалгыз басып жүрөт. Кайгуулчулар кайтып келишип, буктурмаларда кошун жок экенин билдиришсе да, бийкеч үйдүн сыртынан акмалай көзүн албайт. Коломтодогу кут көгүш тартып, үйдүн ичи кадимкидей жарык. Кыраан кыз басып келип туурдуктан шыкаалады. Меймандардын жатканы бейкам. Курал жарактары керегенин башына илинген бойдон турат. Демек алардын кара ою жок экен да. Кызык жери бектер өлтүрүлгөн айылда капарсыз жатканын көрсөң. Хан Тейиш өзүн тутуп кел деп тапшырма берсе, чакан топ жигит менен келет беле. Мерт болуп калабыз деп кооптонуу алардын капарында жоктой. Эгер санааларында күдүгөй болсо, ушунчалык бейкам уктайбы? Не болсо да, меймандарды эртең кепке тартаармын деп бийкеч өргөөсүнө кирип уктай албады. Санаасынан ак кочкор чыкпайт. Ата канат жигиттин гүлү экен деп эңсей берди өзүнчө. Бектерди жайлаган мендей бейбакты Хан Тейиш келин кылып албай калсын. Жел кыялга азгырылгысы келбей эми Калматай бийди санаасынан сыдырды. Калматайга деле токолдукка бара бермек. Ал деген бир элдин кашкасы. Ойлоюп келип, бул баатырдык деген мүшкүл бийкечке жарашпасын түшүндү. Кара далы атыгып, өмүр бою согунчогу канабай эрсиз өтөбү? Канчалык асыл болсо да, бийкечтин бактысы эр менен турбайбы? Тай туйлап тактага чыкпайт. Эшик жакка умтулду бийкеч. Таң супа салып келаткан эле. Мышыкча жыла басып, коноктор жаткан боз үйдүн туурдугунан шыкаалады. Керилип сулк жаткан меймандардын ичинен бийкечтин көзү ак кочкорго түштү. Чалкасынан түшкөн боюнча бир жолу да оодарылып койбоптур. Желкеси жаздыкка тийбей, согончоктон бери бели түпкүчтөй ийилип, мемиреп гана жатат. Санаасында кылайган кири жок эр гана ушинтип бейкут уктайт. Уктаганына караганда ак кочкор эркектин берени турбайбы? Калматайдагы бир эле кырынан жаткан бойдон кыймылдабаптыр. Демейде жоокерчиликте булар сагызгандай сак уктайт. Шырп эткенди туюп, сойлоп келаткан жылаанды да сезе билишет. Мемирип уктап жатканына караганда пейилдери ак. Ушундай жигиттерден шек санаган адам күнөөгө батат деп коюп, өргөөсүнө кирип кетти. Эртеси меймандарын аң уулоого алып чыгып, жаа тартып сынап көрмөкчү эле. Не болсо да сырын тартайын деген ой менен Жаңыл мырза ак кочкор менен катар бастырып келатат. Мырза бийкеч, аң уулап жолборс чабыш эрдикке жатпайт, деди ак кочкор. Сиз көрсөткөн жолборсту жаткан жеринен эле жөө барып чаап берейин. Ошол кантип баатырдык болсун? Анда эле баатырдык кандайча сыналат? Жапайы мышыкты чаап алып, алдыңызда баатыр сынгым келбейт.
Атартып келген максатымды сурай элексиз. Ханзада, бекер жерден чыгынып келген жоксуз. Сиз элди коркутуп, Лоп Норго дейре көчүрүп жатыпсыз. Хан Тейиш капа болууда. Түп көтөрү көчүп кетсе, ата бабанын эзелки мекени ээн калабы. Кыргыздын башын кошкондун ордуна тууган жерден бөөдө качпайлык. Менин колумдан бектер бөөдө өлүмгө дуушар болду. Айлам кетип турган чак. Жаңыл мырза чынын айтты. Күнөө сизде эле эмес, бектерден дагы чекилип кетиптир. Түшүнгөнүңүзгө ыраазымын, Ханзада. Айтайын дегеним, канчалык каарман бийкеч болсо да, эне болууга акылуу, мындан ары аял болуп, энелик милдетти аркалаңыз. Мен сиздин максатты түшүнө баштадым. Бир жакшы эрдин бактысын ачыңыз. Андай болсо, мен кайсы эрдин бактысын ачышым керек? Менин башыма ээ болчуңар ким? Кыргызда баатыр десе баатыр, мыкты эрлер көп эле бар. Ошол мыктылардын биринин атын атабайсызбы? Сизге буйрган эркекти Теңир гана билет. Түшүнбөдүм, Ханзада. Сизге эр болчу эркектин ысымын айтаардан мурда экөөбүз шерттешип алалык. Кыргыз калмак шертинен оңой менен тайбайт. Билип турам, сиз жөнөкөй эле эрге бара бербейсиз. Жакшы айттыңыз. Мен да ошентип ойлогом. Сиз экөөбүз шерттешкен соң эрөөлгө чыгабыз. Кызык экен, анан? Эгерде сиз мени утуп алсаңыз, мен сизге үйлөнөм. Чын элеби? Мен калп айтпайм. Же сизге ылайык келбейминби? Биз бири-бирибизге жарашып эле калмакпыз, Ханзада. Эгерде шык ооп, сиз мени утуп алсаңызчы? Анда мен сизди өзүм каалаган эрге берем. Жаңыл мырза какшык узатты. Иши кылып мен эрсиз калбайт экенмин да. Туура айтасыз, бийкеч. Эгер мен утулуп калсам, мени чалга же кулга бербессиз. Анда эле мен сизди жакшы элдин тукумуна берем. Андай экен, шартыңызды айтыңыз, Ханзада. Биринчиден, сиз экөөбүз эңишпейбиз. Эмнеликтен? Эңиште мен эч кимге алдырып көргөн жан эмесмин. Анын үстүнө бийкеч менен эңишип намысыма доо кетиргим келбейт. Манас атабыз кыз сайкал менен эңишке чыкпады беле? Ал деген башка заман болчу, бийкеч. Анда эле өз шартыңызды айтыңыз. Экөөбүз жаа тартышабыз. Кыргыз ичинде жаа тартуу жагынан сизге эч ким жетпейт деп уккам. Аны буйрук билет, деп Жаңыл мырза кымылдады. Жаа тартышканда жамбы атабызбы? Жамбы атышпайбыз. Жамбынын ордуна алтын сырга илинип турсун. 3 ок менен атышабыз. Жаанын жебеси сырганын көзүнөн өтүп кетпесе утулуш болот. Эгер сырга жерге түшүп калса да утулушка жатат. Мен макулмун, деп кашкайды Жаңыл мырза. Анда шертти бекемдеш үчүн кол алышып коелук. Ак кочкор Жаңыл мырзага кол сунду. Кол алышуу аркылуу шерт бекемделди. Кайтып келер менен ак кочкор менен Жаңыл мырза шертти эл журтка жарыялашты. Мелдешүүчү жерде көпчүлүк батпайт. Өз элинин арасында Жаңыл мырзаны жеңилип калат деп эч кимиси ойлогон жок. Бирок жаа тартып, асмандагы шакектин көзүнөн жаа огун өткөрүү жагынан көк ордодо ак кочкордун алдына эч ким теңеле алчу эмес дешет. Ал ар качан колун маш кылган адис мерген болчу. Өзүнө ишенбесе Жаңыл мырзадай көзгө атаар менен сайышмак беле. Жаа атышууга даярдана баштаганда каарман бийкеч негедир ичинен боолгуп алды да, бул өзү жакшы жышаан эмес дегендей сарсанаа болду. Бутаксыз узун теректин кыл учуна чейин чыгып барган мерген терек учуна жыгачты туурасынан байлап туруп, кылдай ичке тарамыш жиптеги алтын сырганы илип койгон. Эл түйшөлүп, уу-дуу болуп турат. Жаа туткан кыз, жигит алдыга өтүп, даяр тура калганда, кыздын жолу улуу, бийкеч, атыңыз, деди ак кочкор. Жаа тартаардан мурда Жаңыл мырза суроо койду. Эгер экөөбүз тең сырганын көзүнөн жаа огун өткөрө албасакчы? Анда деле сизге үйлөнө берем. Бийкеч жаркып кетти. Айтканыңыз келсин, Ханзада. Жаа тартаардын алдында баатыр кыз жоокер кийимин кийип чыкты. Ошол кезде Жаңыл мырзанын жүрөгү ого бетер катуу дүкүлдөй баштаган эле. Бул эмнеси? Жаа тартууда эч качан сүрдөчү эмес элем го. Же алдырар күнү жаздыраар болуп жатамбы?
сыр бербей кебелбеген ал алдыга өтүп ичинен теңирге жалынды да Шакектин көзүн шашпай мээледи. Үн жок, сөз жок, эл дымып турат. Баатыр кыз тарткан жаанын угу шып этип Шакектин көзүнөн өтүп кетет. Жарданган эл дымып Бийкечти кубаттаган жок. Экинчи жолу жаа огун учурду Бийкеч. Ок шып этип алтын сырганын көзүнөн өттү. Карап турган журт өх дешти да кубаттагандай. Үчүнчү окту узатаарда Жаңыл мырзанын колу калчылдай баштаган болчу. Ал демин токтотуп тыныккысы келген жок. Кебелбеген киши болуп, үчүнчү окту узатканда Шакек үзүлүп түшүп, жаанын угу кайып кетти. Эл ичи чуручу. Алар Жаңыл мырзаны ак кочкорго тийбей калат деп кейишкен жок. Намысы кеткенине күйүп жатышты. Эл журтка көңүл бурбаган ак кочкор кебелбей барып, катары менен удаа жебени узатты. Үчөө тең Шакектин көзүнөн өтүп, ал кыймылдап да койгон жок. Муну көргөн Жаңыл мырза буркурап ыйлаган бойдон жерге отура калды. Ушул тапта ал дагы ак кочкорго тийбей калдым деп боздобой, намысы кеткенине сыздап жатты. Кебелбей басып келген ак кочкор Бийкечтин ийнине колун койду. Көп эле сыздаба Бийкеч, тагдырга айла жок. Ак кочкорго басып келген Калматай: "Ханзада, Бийкечке ый жарашат экен, мейли ыйлап алсын" деп табалады. Айыл ичи өлүк чыккандай ызычуу. Эл менен иши болмок беле. Ак кочкор эми буйруду: "Бийкеч, ыйдан пайда жок, камданыңыз. Эртең эрте жолго чыгабыз. Эрге тием деген үмүт менен камдап жүргөн себиңиз бардыр." Ушуну менен кайран Баатыр кыздын башынан багы учуп, куту кеткендей кадимки көп Бийкечтин бирине окшошо түшкөн эле. Көч ат башыдан өтө бергенде унаалардын белин суутуп, бир азга өргүү кылган соң кайра жол жүрөөрдүн алдында Жаңыл Бийкечтин минерине жоошураак жорго чалышы бээ тартылды эле: "Мен өзүмдүн эле кара кериме минемин" деп туруп калганда ак кочкор сыпаа буйруду: "Биздин эл жерге келдиңиз. Мындан ары бээ минип жүрүңүз. Салттан чыкпайлык. Сөз кылышат. Менин мингеним бычылган жаны бар эле да. Бычылса да ал эркек. Аял киши эркектин үстүнө отурбайт. Баягы баатырдык даңкы жок. Көп Бийкечтин бирине айланган ал тагдырга баш ийгенден бөлөк айла жок" деп биринчи жолу бээ минди. Дагы кандай тагдыр күтүп жатканын билбей, жүрөгү сыздап баратты. Асманда оболой учкан кушту да колго түшүрүп алып, каалаганындай үйрөтүп таптап жатышпайбы? "Мен кимче болуп калыптырмын", өзүн өзү жубатат. Соң көлгө келишкенде ак кочкор Ханзада Жаңыл Бийкечти олжо кыз катары Калматай бийге кармата берип, өзү хан ордону карай жол тартты да Айдын көлдүн жээгине жеткенде чоң той жасап, Калматай Жаңылды өзү албастан 50 жашар агасы Ормотойго нике кыйдырган дешет. Хан Тейиш ордодо аярлап тура албайт. Адегенде эле Алтайдын этегиндеги Жыландуу тоо деп аталган күмүш кенине ат көлдүгүн чуктап берип, төөнү алтайлык кыргыздардан сатып аласыңар деп кербен жиберген. Кенди орус көпөсү Демида деген шылуун жашыруун иштетип жүргөнүн билген падыша аны өз менчигине алып койгон эле. Жыландуу тоосунан эзелден бери кыргыздар чулуу алтын, бүкүлөй күмүш менен кошо темир казып алышып, эки жака сатып турушчу. Ошондуктан Алтай чөлкөмүндө жашаган кыргыз элинин казан аягы менен кашык чөйчөгүнө чейин чылгы эле күмүштөн болот. Бу элде алтын да көп. Темирди иштетүү жагынан аларга эч бир уста жетпейт. Кыргыздар жасаган темир буюмдар сапатынын бекемдиги жагынан Кытай менен орус адистеринен өйдө турушат, деп жазып кетишкен ал жакта болгон саякатчылар. Азыр Жыландуу тоо кени орус өлкөсүнүн карамагында болсо да, аны казып, эритип, буюм жасап жаткандар кыргыздын Алтыбай уруусунан чыккан эзелки усталар. Өлкөнү чыңдап, көз каранды кылбаш үчүн алтын, күмүш жана темир деген зат суудай керек деп түшүндү Хан Тейиш. Мындан бөлөк дагы
таластын Күмүштак өрөөнүндөгү илгерки замандарда күмүш казып алынган эски кендин оозун ачтырып, күмүш чайката баштады. Чарбакер хан дүнүйө мүлкү жык кербендерди удаа жүктөтүп, кайра келатканда курал жарак сатып алгыла, же болбосо сом темир жүктөй келесиңер деп соодагерлерди Орол тоолорун көздөй жөнөтүүдө. Ал кезде дары-дармек чөптөр менен аң терилерге орус кенчилери каалашынча курал жарак же сом темирди сата беришчү. Мындан бөлөк хан Тейиш эли журтун аралап, өз өлкөсүнүн ич арасы менен таанышуунун аракетин кылып, Иле суусу менен Текес, Кызыл суу жакка жүрүш жасап кетти. Хан ордодо калган Увазир Алакчын дагы чарк айланып, эртели кеч жаны жай албайт. Кыргыз эли өз бетинче хандыкка ээ болгону Ала тоо ичинде соодагерлер өрүп жүрүшөт. Булардын арасында жаш өлкөнүн ички абалын билүүгө ынтызар тыңчылар да бардыр. Бирок хандын жардыгына ылайык Кыргыз өлкөсүндө жүргөн соодагерлерге эч бир жан катылбайт. Алар эркин жүрүп, эркин соода кылып жатышты. Ташкент шаары Чүй дубанына карап калгандан бери Талкан бий ал жака үзбөй каттай баштаган. Бул жолу бий чаткал аркылуу Ташкентке аттанып, экиштен бир иш көкүмгө Куран окута келейин деп ойлоду. Ташкентти кыдырып көрүп, Карлыгач мазарындагы көкүмдүн кабырына Куран окуткандан кийин жолдошторун чаткал аркылуу элге жиберип ийип, өзү кан жолду кесип Чүйдү беттеп келаткан. Ысык мээден өтөт. Өзгөчө Чымкенттен бери өткөндө мээ кайнаткан аптапка туш болду ал. Кара жолдон, кан жолдон чыкпай, көбүнесе таңга маал, кечкурун жол жүрүп, түшкү аптапта какын боюндагы суулуу жерге, кырчын талдуу бактардын түбүндө өргүйт. Жүргүнчүлөр шагы көп кош талдын саябанына келип токтошкон. Кара тоо жактан агып түшкөн суу кемерге барып урунганда агымы жайлай, анан саал күн чыгышты карай имирилип, кайра чөл жака жылып агып, кара сууга кошулат. Суунун илеби Бак-Шактын саябанынан улам айлана чөйрө салкын эле. Кош талдын жыш өскөн бутактарынын арасынан таранчылар бирде тынып, кайра сайрап, төмөн жактан заакым саратан ызылдайт. Бешимченде Талкан бей суусу кылкылдап жай аккан кемерди жээктей жөө басты. Жалгыз эле түнү бою жол жүргөн жолдоштору саябан түбүндө уктап жатышкан. Эч бирин ойготкон жок. Көңүлү алагды, жүрөгү негедир алып учат. Толгон ай отуруп чыгып калган кез эле. Мейли, уктап алышсын, деди өзүнчө. Түнү бою ай жарыгы менен жол жүрөбүз. Аттар оттосун, аттар тойсун, салкындата бастырган түнкү сапарга не жетсин деген кыязда ойго малынат. Баса берди. Манги кадам. Кара суу менен аккан суу кошулган куйманын жээгинде чок тал өскөн шилбилүү бадал турат. Дүпүйөт. Өтө эле жыш, калың да. Талкан бий бадалдын түбүнө жакын келгенде шырп эткен дабышты кулагы чалып, арытан карагандуу черди көздөй сойлоп бараткан ого эле узун, баланын балтырынан да жоон жылаанды көрдү. Денеси жыйрылып, селт эткен бойдон токтой калган эле. Байкаса жылаан башын буруп бийди карап турат. Ачакей тилин соймуңдотуп, көзүн чекчейте, арбап жаткандай түрү бар. Баса берейин дегенче, аркандай узун жоон жылаан бийдин жолун туроду. Бүткөн бой жыйрылды да жан-жагын сыйпалай берди. Нар кескен кара болоту колго урунганда оопкоолжуган жүрөгү басылды. Мындай ажыдаар кейиптүү жылаан адамга кол салуусу мүмкүн. Бирок болот кылыч менен кертип саларына ишенди бий. Бу деген нар кескен кылыч, көк жалдын мойнун кыркат. Аңгыча зор жылаан черге кирип жок болду. Бий черди айланып өтсө, кемерге тушташкан колоттун боорунан чакан булак агып жатат. Култ-култ этип добушсуз, агымы дегенде шок. Мына ошол булактын сол жак чети аркылуу булакка жалгыз аяк сокмо жол келип, колоттун бетинен ары бел ашып кетерин көрдү. Колун салып көрсө, булак муп-муздак, жүз жайыды. Анан булактан кочуштай жутту да башын көтөрө берип, көргөн көзүнө ишенген жок.
тээ бута атымдай жерде 2 көнөчөккө суу көтөргөн аял баратат. Кып-кызыл көйнөкчөн, башындагысы бир байлам жоолук, кыя жолдон ары эңкейди. Бий адеп сактанганды билбей, элеп-желеп болуп бийкечтин артынан басты. Эмнеге шашканын өзү да билбейт. Эңкейишке жеткенде ал көйнөгүнүн этегин саал силкип коюп, заара ушатып жаткан эле. Демек ал бийди көрбөптүр. Деген менен бул чөлкөмдүн ээндигинен эч кам санабаса керек. Аял ордунан тез өйдө болуп, кара сууга колун жууду да колтугуна сүртүп, кайра көнөчөгүн көтөргөн бойдон бадалдан ары закымга сиңгендей көздөн кайын болду. Бий ордунан жылган жок. Сыйкырлап таштагандай андан көзүн албайт. Аялдын кыймылы желден элпек, узунунан келген денеси өтө эле көрүктүү болчу. Мына тамаша. Бий артка кете албай койду. Тим эле арбап таштагандай тагдыры туш келдиби, негедир эргип, кызыгып, бейтааныш ургаачы кеткен жол менен артынан утурлаганын өзү да билбей калган эле. Кайрадан тык токтоду. Кызыл көйнөкчөн заара кылган жерге тушма-туш токтоптур. Капырай, бул эмнеси? Өзүнчө таң калат. Мынакей, 40ка келип, ата сакал бүткөн кез. Мынчалык дегдеп бозуланча аял затына суктанбаганына көп эле болду го. Бул эмнеси жараткан? Алыкты бузуп, бөтөн бирөөнүн катынына көз артмапайынчы дегендей бурулмакчы болгондо добуш чыгарбай сойлугун жылаанча долу артында турат. Ой сен каяктан дегенчелик кылып бий сустайды. Кызыл көйнөк бейтааныш аялдын артынан түшкөнүн долу билип койду деп өкүндү. Сен кайдан? Деги капыр сыйкырчынын эле өзүндөйсүң. Басканыңды жан туйбайт. Алда бия, мен элде эле бассам? Ооба, элде эле деп коет. Сойлогон жылаандан добуш чыгат. Алды сенден добуш жок. Тууп аткан куштун да алдындагы жумурткасын уурдап кетчү ууру кески сен болсоң керек. Болсо болор бий, деп коюп, долу мышыкча жылт коюп, баягы аял заары ушаткан жерди эңкее берип көпкө тиктеди. Мейличи, кыла жүргөн иши дегендей бий четте селейет. Көзү кызыл көйнөк кымча белгеткен чөл жакта. Жүрөгү дүк-дүк, делебеси кызыйт. Ушу жерде тура берсе тажабачудай, моокуму кан боочудай. Жүрөгүндөгү жаштык оту али өчүлек экен да. Чөгөлөгөн долу өз иши менен алек. Сакал муруту сапсары, көзү чекир. Ал бийден алда канча улуу, пайгамбар жаштан жогорубу билбейт. Айтор, атасы Чаа Баатырды ээрчип далайдын ичинен чыккан. Муну Баатыр жанынан чыгарбай, алыска сапар чексе кошо жүрөт. Тили кыргыз, дини мусулман, өңү сапсары, уруусун эч кимге айтпайт, билген эл да сурабайт. Сураган бейтаанышка мен санчы сынчынын түз урпактарынанмын, деп кесе айтат. Долу сынчы адам баласын сынайт. Жакшы, жаман деп келечегин, тагдырын так айтат. Бетке айтат, жаңылбайт, айтканы келет. Жаш балдарды эркелетип, көкүлүнөн сылабаган жан, басып жүргөндө эрди да, элди да тике карабайт. Тилинде сөөлү, көзүндө мөөрү бар касиеттүү жан. Айтканы келет. Батасы тиет, каргаганы өлөт. Ар жылдын касиетин алдын ала айтат. Кайда барбасын, басса турса сол колунун жеңи түрүлүү. Мунусу тилине, дилине, көзүнө напси берсин деген тилеги, ырымы. Санчы сынчы дагы ушинтип бир жеңин түрүп жүрчү дешет. Бий ойлогончо долу башын көтөрүп кобурады. Жашы 17де, эрге тиелек кез экен. Мыкты эрге тийсе бул кыз 4 эркек төрөп берет. Биринчи төрүлгөн 2 уул эр чыгат. Кыргызга туу болот. Азыр кайыны бар. Анысы аман эле болсун, эр деле болуп жарытпайт. Ошол эр болчу неме менен жашап өтсө, эгерим эркек бала төрөбөйт. Кыясы чөлдө өсүп, чөлдө жашагандыктанбы атка жүрө албайт окшойт. Чөлдө жашаган казак кыздары көбүнесе төө минишет да. Талкан бийдин жообуна долу кебелген жок. Бул кыз казак эмес, нак деле кыргыз, ичкиликтерден. Жарыктык, айт деселе дей бересиз да. Жүзүн көрбөй сүйлөшпөй туруп, мунун баарын заматта кайдан билдиңиз? Бей, мен жалган айтпайм. Көргөнүмдү, билгенимди да жашырбайм. Аялды калып койчу жан экен. Алганда ким алат ал кызды?
Сен аласың, бийге ылайык зайып деп турам. Эмне дейт? Чөлдө жашаган бир тексиз неменеби? Ал карапайым зайыптардан эмес. Талкан бий жоошуй түшүп унчукту. Сиз айткандай эле болсун дейли. Бирок кыз жерин таштап биз менен кете береби? Кыз тагдырын ата чечет. Мунун тагдыры чөлдө эмес, элде. Айтканыңа түшүнсөм, майнеке болоюн. Табышмактатпачы. Алам десең баарын чечмелеп берем. Өңү башын бир көрбөгөн бейтааныш бийкечти эмне үчүн алам дейм. Алгым келсе сан кыргыздын ичинен мага катын табылар. Табылган катындын баары эле сага көк жал тууп бербейт. Кыз мага көк жал тууп берерин сен кайдан билдиң, олуям? Би, сен 40-ка жакындап калдың. Акылың тунук, каның коюлду. Белиңде 2 уул жүрөт. Төрүлсө андай көк жал ушу аялдан гана төрөлөт. Санчы сынчы атаң Чаа бийди кантип сынаганын уктуң беле? Уккам. Уксаң, санчы сынчы Солтонун мыктылары элдин уюткусу Чаанын тукумунан чыгат деген. Чыкса эле алар Бөлөкбай менен Талкандын урпактарынан чыгар. Чаанын балдары Мааке, Тата, Жоо чалышты билесиң. Тата Чаа баатырдын 70-inde көргөн уулу. Тамар тамбас тамчы, тиер тийбес ок деп коет алардын тукумун. Ал эми Жоо чалышты жер ээси, суу башы болот деп өзү айткан Чаа баатыр. Мааке баш оту менен Чаа тукумуна букара болуп калды. Санчы сынчы айткандай, Чаа урпагынан не деген баатырлар чыгар. Байболот не деген эр. Бирок анын баатырдыгы өзүнөн ашпайт, тукуму аз эл болот. Эгерде сен ушул бийкечти алсаң гана тукумдарың 7 атасына чейин эл бийлейт. Эмне үчүн кыпкызыл көйнөк кийип алган? Кызыл өңгө эзелки кыргыздар өч келет. Түшүндүм, деди Талкан бий. Айтпадымбы, сага сырттан тууп берчү аялды издеп жүргөм. Аны бүгүн таптым. Артынан баралыбы же кайталыбы? Бий кызга түшкөн эле. Неси болсо да бара көрөлүкчү. Кыз жашаган үй жакын эле жерде окшойт. Алып келгиле аттарды деп бий арт жактан көрүнгөн жигитине кыйкырды. Алдыда Талкан бий. Ага көп катар бастырбай саал атынын тизигинин жыя кармаган долу сүйлөп келатты. Бий, өзүң көрдүң, кыз чымкый кызыл кийинип алыптыр. Ичкилик кыргыздардын салтында кыз бала эрге тийип төрөмөйүнчө көбүнесе кызыл кийинип жүрүшөт. Кыздын кыргыз экенине ушул эле күбөбү? Күбө толтура бий. Кыргыз илгертеден кызылды урматтай билип отко табынчубуз. Кыздын басканын алыстан карап турдум. Аяк сандары түптүз, ылайым ат минбегени көрүнүп турбайбы? Аны кантип билдиңиз? Басканын байкагандырсың. Төө үстүндө отургандай улам өйдө умтулуп, кайра чөккөнсүп, деңиз бетиндеги толкундай ырааты келише калып жатты. Салынган жоолугу да кыргызча. Ия, жарыктык. Жоолук салынганы эрге тийген келиндердей го. Жоолук салынганына караганда эле эне тарбиясын көрө элек. Кыздын кайыны бар. Анысы кары же жаш экенин айта албайм. Дегингиси эреңсигендиги көрүнүп турат. Аны кантип билдиңиз? Сиз уктап жатканда төгөрөккө көз салып байкоо жүргүзгөм. Анын эркекке кумар болгонун ушундан бил. Улам чалкасынан жата калып, кайра отура калып заара ушатты. Жаны чыдабай кыйналып турганын байкагам. Эркекке кумары арткан кыз гана кээде ушинтет. А мүмкүн кыз бала сиздин карааныңызды мурда байкагандыр. Болбосо булак чеңге улам келбейт эле. Айткандарың туура деп коелук, олуям. Кыз баатыр тууп берерин кайдан билдиң? Ия, окуй десе. Мен бекер жерден санчы сынчынын урпагынан эмесмин да. Аял затында мындай күчтүү, таза жатын чанда учурайт. Жакшы эркектин тукумун жаман катындын жатыны бузат. Жатынынын күчтүүсүн ушундан бил, заарасы кыртыштуу жерди оюп кетиптир. Ушул кезде атчандар кашат четиндеги кара боз үйдүн жанына келип калышкан эле. Башы казандай даңгыт дөбөт үрүп жүрөт. Алаңгыча боз үйдөн көкүрөгү ачык кара чапанчан карыя меймандарды көздөй бет алды. Даңгыт, чык дейм, чык! Жолоочуларга каршы баскан карыянын үнү каргылданып кубанганын айтпа. Долу айткандай, сүйлөгөнүнөн эле ичкилик кыргыздардан экени байкалды. О айланайын кыргызым, о айланайын боордошторум, деп төгүлүп, жарпы жазыла басып келип, Талкан бийдин атын тизгинден алды да, анын колунан өпмөкчү болду. Карыя, коюңуз, деди Талкан. Карыя бийдин ат кошчу жигитин жанына жолоткон жок. Солто боорлорума зарыкканда бир жолуксам кантип чыдайм? Болгондо да бийге кездешип отурсам.
Талкан аттан элпек ыргып түшүп, карыяга колун сунганда, ал бийдин колун бек кысып, 3 жолу өптү да селее түштү. Ким болбосун урматтаган адамынын колун өөп учурашуу кыргыздын эзелки салты. Ошондуктан бу жолу колун тартып алган жок. Боз үйдүн эшигин ачып жатып, карыя дагы бажактады. Киргиле, касиеттүү туугандарым. Кыргыз атанын урпактары, теңирдин жылоосун кара. Болгондо да Чаа Баатырдын уулу Талкан бийди менин куттуу үйүмө туш кылып. Эшиги түндүктү карай тигилген боз үйдүн төрүндө бийге катар доло отурган соң, калгандары боз үйдүн оң капталынан текши орун алышты. Каралжын боз үйдүн сол жак күн батыш капталында чий каланып турат. Боз үйдүн ичи ысык эле. Чачыккан, үйдүн капталын түрүп кой, жел кирсин, деп заңк эткенде, ашкана жактан көрүнгөн баягы кызыл көйнөк отургандарга башын ийип, арбаңар, деп саламдашкан бойдон эшикке чыкты. Боз үйдүн ичин жел аралай, кыз дасторкон жайгандын ортосунда, бий алыс сапар чыкканда жанында жүрчү жигит озунуп сурап жиберди. Биздин солто экенибизчи, бирок төрдөгү байым Талкан бий экенине чейин кантип билдиңиз? Же болбосо мурда көргөн белеңиз? Суроо салган жигит Кожомберди эле. Төрдө бий баштаган улуулар отурганына карабай, озунуп суроо салган жигитке жооп бербестен, өзү колго суу куюп бүткөн соң, карыя дасторконго бата кылып, кызы куйган төө кымыздан долу менен Талканга сунду да өзүн тааныштырды. Ысмын Бөкөлдөш, Кыргыздын эзелги чогорок уруусунанмын. Калганын дагы жай түшүндүрөм. Жигит салтты бузуп, бийден озунуп суроо салдың. Кыргызда меймандын суусуну канып, карды тоймоюнча ысмын сурабайт эмеспи? Өзүң бийге тең тууган окшойсуң. Көгөй Баатырдын небересимин. Солтонун агасы Көгөйдү билесизби? Аппали, бийге тең ата жүргөнүң чын экен. Баатыр атанган Көгөй бийдин небереси болсоң жооп берейин. Кыргыздын кайсы дубандан, кайсы элден экендигин кийген кийиминен, күткөн жылкысына салган тамгадан ажырат. Арка жакта жан башында айт тамгасы бар атты солто эли күтүп, бир өңчөй аппак калпакты солтолор гана киет. Бугу, сарбагыш саяктардын калпагы саймалуу келип, четин аргандай баркыт чүпүрөк менен кыюулап төбөсүн тик жасашат. Ал эми кыргыз баласы жайкы ысыктан калпактан башканы кийбейт да. Кожомберди дагы эле кызыкты. Аксакал, айып этпеңиз, байым деле таң калып отурат. Мурда көрбөсөңүз, анын Талкан бий экенин кантип тааныдыңыз? Уулум, сурооңдо айып жок. Талкан бийди бир көргөндө эле тааный турган жөнүм бар. Илгери анда мен жаш элем, кокондо турчумун. Ошондо Чаа Баатыр бийдин алдына келген. Кол сурап, жардам сурап келген. Айтпадымбы, анда жаш элем. Туугансып боор тартып атын алгам, колунан өөп атказгам. Тагдырдын буйругун кара. Чаанын колун өпкөн Бөкөлдөш эми минтип анын уулу Талкан бийдин колун өөп учурашып отурат. Тегерегине эң бир баалуу жакут таш чөгөрүлгөн, ортосундагы асыл ташы ак боз бээнин канындай кызыл кочкол Чаа бийдин мөөр шакегин ошондо анын ортонунан көргөм. Бу шакек келип кетип уулуна өтүптүр. Касиеттүү шакекти мен азыр солто калпакчан, айтамгалуу аргымак минген эрдин ортонунан көрүп отурам. Андай болгон соң, мартабалуу солто элинин бүгүнкү кутманы Чаа Баатырдын тунуулу Талкан экендигин бүтүндөй алтысан кыргыз билээр. Чалдын кыраакылыгына маашыр болгон Кожомберди «Аппали жарыктыгым» деп кыйкырып алды. Талкан бий жүз көрүшүп учурашканда эле чалдын касиетин байкап, тегин адам эместей деп ичинен кымыйган. Ширидей каткан узун бойлуу, албеттүү чал Бөкөлдөштүн кийгени сарт чапан, башын ак жоолук менен тегерете бууп коюптур. Сарт топусунун түбөсү чыгып турат. Шадылуу, тарамыштуу билектери кургатылган шилбиче кара жумушка бышкандай. Турпаты, кыймылы элпек. Эр жигиттей кубаттуу, али алдуу көрүнөт. Оозун ачкан сайын аппак майда буудай тиштери көрүнө калып, суйдаң сакалын алып койсо эле жигит кейпине келе калчудай. Карыя өтүндү. Азиз меймандар, мен мейман камын көрөйүн. Аксакал, биз азыр сапар тартабыз, убараланбаңыз. Талкандын сыпайы керчилигине карыя боло турган эмес. Ие, кетпейсиңер эч жака.
Бүгүн коносуңар, ырыстуу үйгө мейман келет. Бая айттым го, Назилим кыргыз, ичкилик чогорокмун. Баары жабыла эшикке чыкканда күн бата жаздап кеч кирип калыптыр. Аптап али кайта элек болчу. Карыянын боз үйү дөңсөө жерге тигилген. Эшик алдынан төмөн көгүш тарткан тилке бакча талаасы жатат. Ага сууну карыя өзөндөн өйдө көздөй казылган арык аркылуу жетелеп чыккандай. Зор мээнет менен кетирген бакчанын жемишин ким жейт дегендей көпчүлүк дымып турганда карыя өзү жооп узатты. Дарбыз коон али жетиле элек. Мына менин жандыктарым ушул чарба. Бышканда адам үзүлбөйт. Төмөнтөн чөл казагы келип, ширин коон дарбызга тоюп, кээси улак текесин таштайт. Жогорку кара жолдон соодагерлер кайрылат. Жалгыз жарым жолоочуга чейин биякты жакшы билет. Чай чемек, кызыл жабарлар ошолордон көбүнесе сурагандарга бекер берем. Тетик коктуда кыштоон бар. Анын тегереги алма бак, өрүк зар. Жолоочулар чалды ээрчи утурлаган сайын дарактуу колот көрүнүп, жар бууруна салынган жапма тамдан чыгып келаткан кызыл көйнөк кыз кайра көзгө чалдыкты. Бийдин бүткөн бою дүркүрөдү, көңүлү элеп желеп. Бул кездешүү жөн эле бүтпөсүн жүрөгү туйгандай, аял затына мынчалык ышкым түшүп көрө элек эле го дегендей тымыйт. Жалгыз кызым, деди карыя үнү каргылдана. Менин үмүтүмдү жандырган ушу каргадай кызымдын элеси. Чалдын каргадай деген сөзүнө Кожомберди өзүнчө күлүп ийип араң токтоду. Өрттөй кырмызы көйнөкчөн кыз чынында эле аруу эле ушул кезде. Бирок москоол болчу. Ата, чачыккандын эри көрүнбөйт го? Суроо баарыныкы деп түшүнгөн чал жооткотту. Эр демекчи, кызымдын эри жок, берсемби деген кайыны бар. Кожомберди дагы суроо салды. Ата, бул чөлкөмдө айыл аттуу көрүнбөйт. Ээн талай эрме чөл экен. Эртелге жалгыз үйлүү отуруп, ууру бөрүнүн жеми болбойсузбу? Уулум, мен эзелки ата бабанын салтын тутам. Кудай конокко, жолоочуга, тентиген бечарага эшигим ар дайым ачык. Ким келбесин, түн келбесин, качан келбесин үйгө киргизем. Кардын тойгузуп көрпөмдү жаям. Кетеринде батамды берип ак жолго алайм. Бул ата салттан кайтып, меймандык кубаласам, мага өлүм. Үйүмө кирип, ак дасторконго колун салып, анан кайра менин тузума кара санаса, ага өлүм. Бул насил илгертеден падышадан калган. Жалгыз үй болсо да көчмөндүн коломтосу ыйык. Ыйык коломтону ууру кески кордой албайт. Бөкөлдөш ата, неге сиз минтип эл журттан бөлүнүп, жалгыз үйдө турасыз? Деп Кожомберди сурап келатканда карыя күлдү. Уулум, замат деле кара башлы адамдын тагдырын билгиң келеби? Андан көрө мен мейманга көрөйүн. Жата конбой кепке тойбойт, бүкүлү жебей этке тойбойт деп айтат го кыргыз. Түн бакырдыкы меймандар. Ушул кезде баягы өзү аркан бою жылаан көргөн булакты көздөй сууга бараткан кызды байкап, Талкан бий чочуганын жашырган жок. Аксакал, булак четиндеги черден ажыдар көрдүм. Кара баскыр, сага көрүндүбү? Ал тийбейт кызыма. Эмне, ал бакма ажыдарбы? Кожомберди таң калды. Уулум, баланын кебин айтпада. Төмөнтө тайлагы менен төө жатыптыр. Андан бери туша албаган кашаң чалыш тору ат. Бөкөлдөш карыянын карааны атты көздөй жакындап, чөлдү ысык талаа чалкып, күн уясына батып бараткан эле. Бир аздан кийин ай көтөрүлүп, сырдуу түн башталмак. Түн кирип, ай көтөрүлүп калган. Ичкиликтердин салты боюнча азиз мейманга кочкор союлуп, калласы жок эт тай казанда бышып жатат. Жанындагы чакан казанда күрпөн козунун эти. Очок түбүндө белдемчи тартынган кызыл көйнөк чачыккан. От улуу күйүп, ширин күйүп, сөксөөлдүн жалынына кошо кыздын өңүтүсү да ого бетер кыпкызыл чоктой. Ошентип мен 40-ка келгенче Кокондо кызмат өтөдүм. Биздин чогороктун урпактары ордосуз оокатыбыз өтпөчүдөй. Кокондон оолактай албай койдук. Кокондо жүргөндө эмне? Бийге увазир болду дейсиңерби? Ордо күзөтмөй, капка кайтарып кароолго турмай. Айтор жаныңдан курал жарак түшпөйт.
Акыры өзүң дагы жоокер турмушка, сакчылыкка көнөт экенсиң. Миң уруусунун бийи өлгөн соң такка келген уулуна кызмат өтөй баштадым. Анда азыркы кокон бийлери өздөрүн хан деп аташчу эмес. Жашым 30-дан өткөндө башыма азат берилди. Ага чейин эле атам ордоңду ташта уулум, үйлөнүп тукум ула, бала күт, бузулган ордоң сага кумар үйрөттү. Дагы эмне пайда таптың андан? Көчмөн кыргыздын эркин турмушунан өткөн таалай жок деп тоого чакырчу. Акыры үйгө келдим. Атам жооптотуп, калыңын төлөп коюптур. Көп өтпөй катын алдым. Чачкандын энеси анда 14-төгү күлгүн курак кыз эле. Ошондо атамдын кызгалдак оттобогон козу арманда, кыз кучактабаган эр арманда деген насилин анан түшүндүм. Айланып келип эле үйгө кирем. Алыс жолго сапарга чыккым келбейт. Анан калса колуктум Анзарет Гүлкайырдай чырайлуу аруу жан эле. 3 жылдан кийин уулду болдук. Чарчап калды. Андан кийин да кыз балдар төрөлүп чарчап калып жатты. Анан барып мына бу кызды көрдүм. Атын Чачкан койдук. Бул ысым эзелки ат. Кыргыз тукуму 6 айдан бери ээрчип келаткан төл аттарынан. Мына ушул кызым 1 жашка толгондо кабылды кокуйгүн. Ордонун сааткысы кумар оюнунан айрылуу кыйын экен да. Иттин көзү бокту карайт дегендей ордону сагындым. Баргым келе берет. Атамдын көзү тирүү эле. Кой уулум, азгырылба дегенине ынанбай кетип калгам. Барганда эле баягы кара баскан кумардын ышкысы жаман. Ал жерге кирген сарттар байлыгы, үй мүлкүн мындай кой, кумары кызыганда катын баласын да уттуруп жиберишчү. Бир сапар кумарчылардын баарын текшип уттум. Шык ооп, кол келип турган эле. Калта толо алакан отундай күмүш тыйындар. Кумарды тегеректеген күйөрмандарга чокон таштап, үйгө кетмекчи болдум эле, кароол сарт ийнимден ныгырып: "Шашмаң, сиз бизди алдап койдуң", дейт. Айтор курулай тийишти. Баарынан ошол банги көп уттурган. "Пулду жакшылыкча таштап кет, болбосо чатакка каласың. Вазирге жетсе, кумар ойногон үчүн башты алып таштачу". Макул болгондой ордуман турдум да ойлоно түштүм. Мага жан тарткандар да турат. Дардайган жасоол сарт кебелбейт, күчүнө ишенди бечара. Мени кол салбайт деп ишенди да, мен дагы ордодо эр жеткен азаматмын, далайдын ичинен чыккам. Мындайда өтө шамдагайлык, чечкиндүүлүк керек. "Баарын таштайынбы?" дедим мен аны алаксытыш үчүн. Ал "баарын" деп колун созгончо, мен калтадагы күмүш тыйындар менен как чеке талаштыра соктум. Тыйындар оор эле. Ал кулап кетип чуу түштү. Ахалаган сарттар "Тут ууруну, тут" деп кылыч көтөргөнчө, мен колтуктагы канжар менен 2-3 шылып таштап өзүмө жол ачтым. Сырымды билгендер жакын келе албай мени курчамакчы болгондо мен коңул жамындым. Ызы чуу түштү да калды. Ушу чуудан пайдаланып мен караңгыга сиңдим. Ордо ичи мага коён жатагына чейин тааныш. Шаардын сыртын көздөй аккан шар сууну бойлоп улам чумкуп алып, чептин түбү менен талаага чыгып кеттим. Анан үйгө жетип, катынымды тез камынттым да атка учкашкан бойдон тоо таяндым. Суроо салса, мени тутуп алышат деп корктум да Ташкенттин алдындагы чөл аркылуу чүйдү бет алдым. Ошондо алдагы кызым Балтыр бешик болуп талпынып калган эле. Анан Чаа Баатыр кыргызды бийлеп турат. Элдин туусу деп ойлогом. Башым батып кетет деп ишенгем. Бирок анда сиз солтону бийлеп калган кезиңиз эле. Билбейм. Мен кан жолго түшпөй, төтө жол менен чыйыр кууп чүйдү бет алып келаткам. Түн салкын эле. От улуу күйүп, кемеге четиндеги кыздын кызыл көйнөгү, кызыл жүзү талканды кандайдыр алагды кылып жаткандай. Туш-туштан тынбай куштар сайрайт. Чөөлөрдүн кыңшылаганы, улам-улам бөдүнлөр бытпылдыктай, айтор саратандуу жайкы түн өкүм сүрүп, карыянын аңгемесине көпчүлүк аябай кызыга түшкөн эле. Талкан баштаган жолоочулар эшик алдында карыядан көздөрүн албай, кээси жамбаштап бейкам отурушат. Жай көтөрүлүп келаткан айдын жарыгынан улам дасторкон үстү даана көрүнүп, карыянын аңгемесине анчейин маани бербегендей бир гана Кожомберди найзакер чалкасынан түшкөн бойдон
уйку соосу билинбей дымсыз эле. Мына ушул кезде ал башын көтөргөн бойдон карыядан сурады. Карыя, ошол жылы да жайдын түнү бүгүнкүдөй жарык беле? Чал кубаттады. Туура айттың, уулум. Ошол түнү да ай дагы ушул азыркыдай жаңыдан көтөрүлүп келаткан. Сулуу келинчегиңиз экөөңөр мына ушул жерди башпааник кылып алачыкта жаткансыз. Биздин андагы күнүмдүк конуш тетиги силер суу ичкен булакка жакын болчу. Анан сиз карасаңыз, көнөчөктөгү суу түгөнүп калыптыр. Туура айтасың, суу ада болуп калган экен. Анан сиз түн ичинде сууну көздөй жөнөдүңүз. Ооба, мен сууга кеттим. Анан эле кайра келсеңиз, келинчегиңиз жок болуп чыкты, Көрсө аны жолборс тамактан алган бойдон көтөрүп кеткен экен. Байкуш келин кыйкырууга да алы келбей калыптырбы? Чал күлдү. Кантер экен десе тигини кара. Сенин божомолуң негизинен туура. Чынында да окуя ушул жерде болгон. Бирок Анзаретти көтөрүп кеткен жолборс эмес болчу. Кожомберди тура калды. Каракчы болдубу? Каракчылар да кол салган жок. Анда ким? Уулум, сен менин аңгемемдин ыраатын бузуп жибердиң. Окуя деле жолборс чапкандай иш, аксакал. Кандайча? Илгери Талкан байым жолборс чапты. Жанында мен бар элем. Бийдин баатырлыгы бар, билем аны, деп карыя кошумчалады. Карыя, баатыр эмес адам эл башы боло албайт. Уулум. Билектеги күчкө, жүрөктөгү кайратка акыл кошулмайынча бийлик колго көп токтобойт. Байкемди көрүп турасыз, көрчү. Бою бир кес. Мында сиз айткан жүрөк да, билек да, анан акыл да бар. Бийдин акылы менен кайратына эргип, аны меймандап отурбайынбы? Чал жооткотту. Аксакал, колко кылбай Талкан байкем жолборс чапкандай аңгемени ток этер жеринен баштаңыз. Бу найзакер, албеттүү көк жал жигиттин оргу баргы мүнөзүн түшүнүп калган карыя капа болгон жок, күлө сүйлөдү. Уулум, жолборсту көк жегеге чабыш үчүн адегенде акырын барып тооруйт. Жанатан бери жакшы эле тоорудуңуз, аңгемени баштаңызчы. Чал аңгемесин улады. Биз мына ушул чөлкөмгө тиги чыйрычыктан бери 5 конуп келгенбиз. Ал түндө Анзарет улам чуубой конуп, жакшы уктай албай жүрдү. Жүзүнө ай тийбесин деп мен алачыктын оозун кичине жасаар элем. Ал күндүзү болсун же ал түндө дагы жылан тигине ажыдар жүрөт деп коркуп ал актап калчу. Мен канчалык эки жакта акмалак карабайын эч нерсе көрө албай койдум. Кайда ажыдар, кана дейм. Эми эле эшиктин оозунан шыкалап турган, деп мага ыктайт. Карасам денеси калтырап бүтүп калган. Ыргып турам да эки жакты карайм. Эч нерсе жок. Жолдо кыйналып ооруп калдыбы деп ойлоп коем. Сыркоо адамдын түрү байкалбайт. Бул жолу биз мына ушул чөлкөмгө келип 2 күнчө өргүдүк. Куда кааласа чүйгө келип калдык деп кубанып жүргөм. Ал тургай Анзаретти коркуткан ажыдар дагы эстен чыгып калгансыган. Адашып калдыго деп ойлогонбуз. Булактагы сууга да жибербейм. Отунду да өзүм терип келем. Бир курдай мен атты тушап, отко коюп жүрсөм, алачыктан кыйкырык чыгат. Жылан, ажыдар деп. Келсем, калтырап калыптыр. Ырасын айтайын, эки жакты тинтип чыктым. Эч нерсенин дайыны билинбейт. Ооруп калганына көзүм жетти. Жанынан карышчылганым жок. Кечинде уктаганы жатып калдык. Болотумду жаныма учкай коюп аяр жаттым. Ай тийип турат. Эшик жак күндүзгүдөй жарык. Ымыркай кызыбыз эч нерсе менен иши жок. Ысыкта чарчаган наристе көшүлүп уйкуда. Анзаретке айттым. Жарыгым, сен кайсалабай укта. Жаныңда мен бармын. Эмнеден коркосуң? Бул жыланбы же ажыдар болобу, баарын Теңир жараткан. Жолдун узагын, коркунучтуусун басып өттүк. Куда кааласа бир аз күндө чүйгө жетип барабыз. Боордош өз эл, өз жерибиз. Андан ары бизди эч ким издебейт. Кор болбойбуз, деп жооткоттум да жаным кашайып уктап кетиптирмин. Түн ортосу чемби, жылан, ажыдар деген Анзареттин үнү чыкты. Көзүм умачтай ачылды. Кана десем, тигинде турган мени тиктеп дейт. Карасам эч нерсе көрүнбөйт. Кайдан көрдүң дедим. Эшик алдынан башын көтөрүп мени карап турган. Сен ойгонгондо качып кетти. Кара баскан ажыдарды мен туш-туштан издеп таппадым. Ого эле узун болчу деп калтырап турат. Эмне кылам, айлам түгөндү.
Кылычымды колго алган бойдон алачыктын оозуна туурамдан жатып алдым. Бир топко уктай албай койдум. Улам үн салып коем. Анзарет дагы мени жооткото: "Корккон жокмун, уктай бер" дейт. Айтор көпкө кирпик ирмебей эле жаткансыгам. Үн салсам колуктумдан добуш чыкпайт. Уктап калыптыр. Ойготпоюнчу деген ниетте көзүмдү ачып эле жаткансыгам. Алыскы тоодон муздак шамал согуп салкын жүрдү. Таң атып келатканга язды эле. Туш-туштан бөдөнүлөр бытпылыктап, көкөктүн таңшыганын айтпа. Аңгыча алыстан жалгыз карышкырдын улуганы угулду. Тыңшап жаттым. Аны эч кимиси коштогон жок. Кара атым эшик алдында каңтара байланган бойдон көздөрү жалжылдап мени тиктеп турат. Караан тутуп кебелбейт жаны барым. Канчалык аракеттенсем да болбой, таңкы уйкудай таттуу эмне болсун, кирпиктерим чапталыша баштады. Кулагыман уйку соонун ортосунда баягы жалгыз бөрүнүн улуганы кетпейт. Жалгыз бөрү улуп жатабы билбейм. Айтор уктап калыптырмын. Билбейм канча уктаганымды. Алдырар күнү жаздырар дегендей эс учум эч дабыш сезбей калган экен. Көзүмдү ачсам алачык ичи жапжарык. Анзарет деп үн салсам жооп жок, дым чыкпайт. Уктап жатат деген кыязда сулк жатам. Негедир алачык ичинде бөтөн бирөө бардай. "Анзарет" дедим дым-дым. Анан акырын башымды көтөрдүм да бүткөн боюм дүр этти. Капырай, бул не шумдугу? Анзареттин ачылган жылаңач төшүнө башын коюп кебелбей жаш баланын балтырындай жоон жыландын башы жатат. Кыязы баяттан эки көзүн менден албай байкап тиктеп жаткан окшойт. Шурудай капкара, тик көздөр, айлам түгөндү. Кылыч менен чапсам кокус Анзаретти шылып аламбы деп корком. Ажыдаар жылан алачыктын капшыт жагындагы коңулдан сойлоп кирсе керек. Кызымдын денеси энесинин колтугунда, жылаандын алдында экен. Мен туруп айгайлап, кылыч кезеп, тооруй бергенимди сезди да, кебелбей артка жыйрылып койсоңчу дегендей, мени көп теңсиңбеген немече башым тартып кетти. Артынан атып чыктым. Жетмек кайдан? Мындай тез сойлору мен кайдан билейин? Ого эле аркандай узун, кыл аркасында байкасам жалы бар сыяктанат. Заматта бадалга кирип кетти. Үйгө чуркап кирдим. Азыретим кебелбей сулк жатат. Тим эле уктап жаткандай жүзүнөн нурдуу. Билбей калган го деген кыязда жулкулдаттым. Былк этпеди. Ошо кезде кызым ойгонуп кетти. Күлүп мага колун созот. Мен аялым менен алек болуп жаттым. Ары оонаттым, бери оонаттым, эч кыймыл, жышаан жок. Жүрөгүн тыңшадым. Тамыры да сокпойт. Небак эле өлүп калыптыр. Жүрөгү жарылып кеткен окшойт. Шорум ай шорум. Түнкү жалгыз карышкырдай улуп уңшуп жаттым. Тала, эрме чөлдөгү менин дартымды, муңумду ким угат? Жансыз муздак дененин жанындагы кызымды колго алдым. Наристе эмнени билет эле. Көз жаш төккөндөн не пайда? Кудайдын буйругу, тагдырдын кылганы да. Ага не чара кылам? Боюмду жыйып, кайрат кылдым. Рас, дегенде камчымды таянып боздоп ыйладым. Мына кызык, камчыма таянып боздоп жатсам, бир маалда жакшы эле сабы бекемсинген камчы чарт эле белинен бөлүнүп сынып калса боло. Жарына күйгөн чын эле камчысына таянып, камчы сынганча өкүрөт турбайбы? Анан эсимди жыйган мен көп мөктөбөй катынга көр казгандай жер издедим. Ошентип оногу өрүк зар өсүп турган жапсарды таптым. Күлботодой ак чопо топурагы бар экен. Кылыч менен каздым. Айтор жанталашып жатып түш ой катынды көргө бердим. Ошо бойдон тала бөтөн жерде жалгыз бейитти таштап кете бергенге дитим чыдаган жок. Качканда, шашканда кайда барат элем? Бир апта байыр алууну туура таптым. Көрө жатаармын деген ой пайда болду. Байкап отуруп тетиги огоктуну ык көрдүм. Сууга жакын, шыбактуу жер экен. Кышында күн өстү, ызгаарда жапсар. Төштү оюп, үңкүр чалыш үй жасап туруп калгам. Күнүгө барып катынга Куран окуйм. Жогорто кара жолдон өйдө бир үйлүү жатакчы бар экен. Ошондон айран, сүт, курут алып оокат камын көрдүм. Мына, ошол катын өлгөндөн бир ай өтпөй кызык иш болду. Бир курдай таң эртең менен мүрзөгө барсам, добуш бардай үн чыгат. Бул эмнеси деп жетип барып тыңшадым. Добуш мүрзө ичинде экен. Ышкырган, кыймылдаган эме бар окшойт.
Айгайлап карап тегеренсем, арт жактан аяктай чоң тешик жатканын көрдүм. Тешиктин оозун тыңшасам, ичинен үн чыгып жаткандай болду. Көпкө отурдум. Анзаретти тирүү көрдүмбү деп заманам куурулду. Көптөн кийин менин келгенимди билгендей, баягы коңулдан ажыдаар сойлоп чыгып келатат. Кызыгың түшкүр. Мен коркмок тургай оордумдан кебелбей тура бердим. Көп болсо мени да суроор дедим. Өлбөгөн башка не кылам деген кыяз бар эле. Ушул тапта үйдө калган кызым Чачкандын тагдырында эстен чыгарып коюпмун. Баягы ажыдаар чалышчылаан көрдөн сойлоп чыккан бойдон башын созуп, менин таман алдыма койгон бойдон сулк жатты. Аялымдын өлгөнүнө өзү себепкер болгонун түшүнгөн түрү бар. Мына сунулган баш, кылыч менен чаап ташта мени да кошо деп Азиз менден суранып жатпайбы? Мен ажыдаар чалышчылаанды түшүндүм. Аялымдын өлүмүндө анын күнөөсү жок экенин билдим. Ал жаны бар аялдын жүрөгү түшөт деп ойлогон жок да. Кандайдыр аны жакшы көрүп, ага суктанган экен да. Мына эми анын өлүп калганына көзү жетип аза күтүп, менден бешбетер кайгырып, менден кечирим сурап жатса кантем? Мен кечтим сенин күнөөңдү деп басып кеттим. Ал сулк жаткан бойдон ордунан козголгон жок. Кечкурун келсем да жылаан ордунан жылбай баягы жерде сулк жатат. Жанына да барбадым. Тим койдум. Эртеси эртең менен бейитке кайра келдим. Жылаан көрүнбөйт. Мен Куран окуп жатсам, коңул жактан добуш чыкты. Бата кылып ордумдан турдум. Мына кызык, ажыдаар жылан жай сойлоп чыгып, башын менин аягыма койду. Мен дагы ага көнө түшкөн элем. Мен кара ташка окшоп кыймылсыз ошол жерде отурдум. Жанымда ажыдаар жатат. Ортобузда чочойгон кичинекей боз бейит. Бейит мага да ажыдаарга да таандык болчу. Ошентип биз ажыдаар экөөбүз эртели кеч бейиттен жолугабыз. Сыягы биз түшүнүшүп калгансыдык. Бир курдай эртең менен келип Куран окуп жатсам, ажыдаар бет маңдайыма сойлоп келди. Мен ага көңүл бурбай бата кылып жаткам. Куран окуп бүтүп, жылаанды тиктесем жыйырылып кусуп жаткандай. Кызыгып карай бердим. Мына тамаша. Бир маалда жылаандын оозунан бир нече алтын шакек, анан да бир топ жакут таштар түштү. Мен тиктеп отура бердим. Башын аягыма коюп терип ал дегендей түрү бар. Мен анын бирин да карабай кетип калдым. Эртеси кайра келдим бейитке. Ажыдаар тептегерек болуп баягы ордунда жатыптыр. Ал дагы мага көңүл бурган жок. Чачылган алтын шакектер ордунда эле. Мына ошол жаткан ордунан ажыдаар бир нече күн катары менен козголгон жок. Бир курдай келсем, жылаандын көзү чакчайып калыптыр. Ушуну менен мен өз камымды көрүп кеттим. Тирүүлүктүн да өз түйшүгү болот эмеспи? Ананга калса күз келди. Бир кызык жери ошол бойдон ажыдаар чээнге кирген жок. Өлүп калды. Кылычтын учу менен түртүп көрсөм кыймыл жок. Анын үстүнө күндүз чымын конуп, жыт чыга баштаптыр. Куйругунан сүйрөп барып, бейиттин катар жанындагы чуңкурчага таштап, үстүн топурак менен көөм салдым. Бул жөн жылан эмес, сыягы шаймардандын тукумдарынан болсо керек деп ойлоп койдум. Анзареттин өлүмүнө күнөөлүү болсо да түшүнгөнүнө таң калдым. Аза күтүү деп ушуну айт. Ошол бойдон бейитти таштап кете албай, ушул жерде байыр кылам. Толгон ай төбөдөн ооп калган. Жолоочулар өтө кызыгып калышкандыктан баары тең карыянын оозун тиктеп кыймылсыз, беймаал отурушат. Бул окуянын уландысын уккусу келип, делебеси кызыган Кожомберди эки санын таянып, кана болбойсуңбу дегендей бөкөлдөштү ыкыс берген түрү бар. Казан четиндеги кызыл көйнөк кыз кезегинде меймандарга акырын көз кырын салып карап коет. Анан анын кареги алдыртадан бийге арбалып, кайра кирпигин тартып алган сайын бүткөн бою чымырап, каны жүзүнө дүргөп, каны ойноп жатты. Бу эрдин бою 5 кестен ашык эле. Азыркы отуруш эле жолдошторуна караганда туруп турган адамдыкындай алда канча ашып турат. Маңдайы жазы, как чеке, узун ээк, мурду куюлуп, накта эр адамга бүткөндөй көзү быткыл, чүңкүр. Би кыздын көз карашын туйгандай, бирок калыбын бузбай, эч бир кыймылдап ордунан козголгон жок.
Сокудай катып калган зор дене тулку бой бий отурганда көзүн саал жумуп, үргүлөгөн бүркүтчө локуят. Чачкандын туйлаган жүрөгү туюп, тагдырын ага байлап таштагандай ого бетер аны карыянын аңгемеси кызыктырып, кантсем кантты экен дегендей түрү бар. Долу Олуянын сенин белиңде эки уул жүрөт деген сөзү тымызын ой дүйнөсүн бийлеп алган. Катынага кеппе, алам десе беш көкүл кыз алып койчу кези. Ким анын эркинен чыгат? Эми минтип ач талаадагы бир селсаяк чалдын кызына пейили түшүп, анын кызыл кийген турпаты өзүн арбап жатканын кара. Анын ичиндеги бейкуттукту иниси дагы бузду. Айланайын аксакал, ажыдар кускан алтынды эмне кылдың? Кожомбердинин каалаганда сүйлөп, каалаганда токтой турган адаты бар. Аны Талкан бий өзү да тыйбайт. Ал эми Найзакер экөө ага ининин балдары болсо да жолдошундай, бир тууган инисиндей жанына жакын көрөт. Бий үчүн ал оттон кайра тартпайт. Ал үчүн атылган жаанын огун көкүрөгү менен тоскон учуру бар. Ошондуктан бий кайда жүрбөсүн, инисин жанынан чыгарбайт. Дөлдүрөгөн жоон үндүү, баю чалыш, көп нерсени аңдабаган албеттүү, төөчө кенебеген жигит жалаң гана жоого жаралган. Ал жаа тартат. Жаа тартканда да асмадагы кушту атып түшүрөт. Найзага түшүп эч кимден жеңиле элек. Бий өзү үчүн жан кыюуга даяр жигиттин оргу баргы мүнөзүнө маани бербегени да ушундан. Анан калса тең тууган. Тең тууган болгон соң кез келсе озунуп сүйлөй берет. Бирок ал өз жолун билет. Элпектиги агасын жанындай көрөрү айдан ачык. Бактысыздыктын баары бекер олжодон, алтындан башталат уулум. Ал алтындарды колума кармаган жокмун. Кумар ойноп, бекер олжого кызыккан башым ушу күнгө туш кылды да мени. Бая ордодон качып чыкканда эле өзүмчө каргыш алып койгом. Бөкөлдөш карыя Кожомбердинин суроосуна маани бербегендей кайра дымыды. Сүйлөй отуруңуз, деди Талкан бий. Көп жашадымбы, аз жашадымбы, же бактыга тундумбу, канча жапа чектим, азап тарттым, аны билем. Бирок байлык, мансап эмне экендигин азыр айта албайм. Мына мен ач талааны мекендегенден бери өмүрдүн маңызын, көр турмушту накта түшүндүм. Кудайдын мунусуна да шүгүр. Азыркы тагдырыма ыраазымын. Анда эле бактылуумун деңизчи, Найзакер какшыктады. Уулум, Теңирим кушка канатты учуш үчүн берсе, адам баласын бактылуу болуш үчүн жаратат. Ошентип бул жарык дүйнөгө келгендердин баарысы бактылуу болгусу келет. А бирок баары бактылуу боло албайт. А чынында бактылуулук менен бактысыздыктын аралыгы кабак каштын ортосундай бир сөөм экендигин эч ким аңдабайт. Адам тагдырдын кулу дешет. Андай эмес, тагдырга өзү барып кул болот. Көбүн эсе ал бактысыздыкка өзү кабылат, өзү урунат. Буга менин көзүм жетти. Мен мурда өмүр барда өлүмдү кеп кылгандан кашчу элем. Мына мен ушул ээн тала, эрме чөлдө конуш алгандан бери гана бактылуулук эмне экендигин түшүндүм. Мен бактылуу адаммын. Ушуга ишенбейсиңер силер азыр. Бактысыздык кандай болоорун көрмөйүнчө адам бактылуулукту түшүнбөйт. Муну мен азаптуу-зокту, ач жылаңачтыкты, акыйкатсыздыкты көргөн адам катары айтып жатам. Көсөм экенсиз, деди Талкан бий. Ордо көрдүм, бийди көрдүм, бийлик сересинин туу чокусундагы адамды көрдүм. Алар да бактылуу эмес эле. Сулуу жар күткөн, сансыз мал күткөн эрди көрдүм. Андан өткөн шоркелдейди учуратпадым. Алтын, күмүш, зери казынага батпаган бойдон көзү өткөн тозоку байкуштай жан жок. Буга да ишендим. Бай мактанса бир жуттук, эр мактанса бир эле октук экенине өзүм күбө болдум. Атадан алтоо болсо да ар жалгыздык башта бар экендигин түшүндүм. Бул насаатты мен эмнеге айтып жатам? Булар менин купуя сырым эле. Мен силерге сырымды айтам деп, чынымды айтып жатам. Ач бөрүсү улган кышы ызгаар жер, бир караган адам үчүн кызыгып аярлай турган конуш деле эмес. Бирок сырын алып көнгөн кишиге бейиш экен бул жер. Жашоо дегенди маңызын, бактылуулук дегенди ушул конушка келгени туйдум. Анын чоо жайын түшүндүрөйүн. Жаштайымдан ордодо жүрүп,
Орду азгырыгына малынганда ошонун бактылуулук деп жүрүпмүн. Аным туура эмес экен. Иштин ыплас жагы ордодо экенин туйганда бүткөн боюм титиреди. Атамдын тили менен сулуу жар күттүм. Бала сүйдүм. Бактылуулук ушу деп түшүнгөм. Ал дагы туура эмес экен. Анзареттин сөөгүн жерге берген соң мага өмүр бүткөндөй сезилген. Жок, өмүрдүн кызык жагы али алдыда экенин анда билбепмин. Ошентип мен орун очок алып, жердин төшүн жыртып жер айдадым. Коон дарбыз аштык эктим. Өткөн кеткенден сурамжылап данег алып, аны жерге көмдүм. Бир саам көк тал өнүп чыкты. Анан ал жетилип гүл ачып мөмө берди. Кызыктан баарына ошондо туш болдум. Бир талча көчөт улам жетилип көк жалбырак алат. Эртели кеч карай берип көз кумарын канбайт. Анан ал эрте жазда агыш кызгылт гүл ачат. Асил арылар дыңылдап гүлдү өпкүлөй тоңко чугатат. Ошону көрүп отуруп рахат алуудан өткөн бакыт жок. Гүл ачкан мөмө дарактын арасындагы керемет дүйнөнү тиктей берип моокумун канат. О, жараткан, бакыт деген ушу эмеспи деп төшүң менен кулач жайып кара жерди кучактап жыгыласың. Гүл аңкыган, асел жыттанган сыйкырдуу дүйнө. Бакыт, бакыт деп кобурай бересиң. Анан көп өтпөй баягы ак кызыл гүлдөрдөн кичинекей көгүш мөмө пайда болуп, алар жетиле баштайт. Акыры жетилип, ширеси толуп бышат. Бутак сайын ийилген, куюлган ширин мөмө үссөң, колуң кубанат. Жесең, көңүлүң кубанат. Кызым ошону бөйтөйгөн колу менен үзүп, тишке салып, ширесин агыза жеп жатса, карап эле тургуң келет. Бөтөн жолоочу келет, үзүп жейт, үзүп бересиң. Кырманга кызыл дан толот, кубанганыңды айтпа. Ал эми бакчадагы мээнет андан кызык. Кичинекей актан жерге көмүлөт. Анан өнүп, желе байлап, түйүлүп, акырындап күн санап көк жашыл болуп чоңоюп келип, бир күн эле аңыз толо дарбыз, коон чатырап батпай чыгат. Бел ооруп, таңдыр кечтир отоп бакканың, сугарып күткөнүң заматта эстен чыгат да, өз колуң менен коон союп, дарбыз жарасың. Канттай кызыл дарбыздын жытычы, даамычы, койчу колоңдор келет. Өткөн кеткен жолоочулар кайрылат. Казан болуп ак төөнүн карды жарылган күз. Жутту кыш алып келет. Күздү, берекени дыйкан өз колу менен жасайт. Сенин ак эмгегиңдин үзүрүн адам баласы көрсө, адам курсагы тойсо, мындан өткөн бакыт болобу? Пейилиң агарат, дүнүйөң төгүлөт. Эмгек үзүрү жашоо кумарын арттырат. Аны ушул ач талаага келгенде түшүндүм. Бай казактын миң кою бир жутка түтпөй жок болгонун көрдүм. Баатырдын баатырымын деп ач жолборско теке маңдай чыккан эр азаматтын бир окко түтпөгөнүн көрдүм. Соодагер жолоочусу ууру кески да менин колумдан даам татты. Мээримиме ынанды. Баарынан алкыш уктум. Эч кимиси тузума кара санаган жок. Бу дыйкандын касиети экенин түшүндүм. Отурумдук дүнүйө, өмүргө жетчү тамак аш баба дыйкан колунан эч үзүлбөйт. Ашык байлыкты, ашкере дөөлөттү өзүмда күтпөйм. Долу ырчы баятан бери сөзгө кийлигишпей, кайдыгер отурган. Эми ал капилеттен бөкөлдөшкө назар салды. Пейилиң түзүк, жүрөгү ачык адам экенсиң. Сен кыргыздын эң байыркы уруусунансың. Карыдым дебей жүр, али күүлү турбайсыңбы? Белиңде эркек балдар жүрөт. Элге ала кетип, сага катын алып берелик. Очор бачар балалуу болуп жашай алмет атыгасың. Адам дегенге өлөк жөлөк эл журт керек. Жалгыз дарак токой болбойт. Сен кеп кылган чөл бейиштин төрү болуп кетсе да элге кошул. Карыя чочуду. Бу жердеги катындын кабырын таштап кантип кетем? Сөөк жатат, арбакты кантем? Ар кимибиздин эле ата бабаларыбыздын сөөктөрү ар кайсы кокту колоттордо калды. Адамдын жаны көктө, анын сөөгү жерде деп айтылат Куранда. Кыргыз жеринин ыйык кыртышында жаткан арбакка камтама болуп кейбегин. Ырас эле, адамдын алтын башы кайда калбайт. Сага дагы бир сунушум бар, карыя. Ынанасыңбы айтсам? Угайын, деди бөкөлдөш элпектик менен. Кызыңды бизге бер. Кимге? Деп чоочуду ал. Талкан бийге жарашып калчудай. Бөкөлдөш ойлоно түшүп жооп узатты.
Чачыкандын эри бар, никеси кыйылып калган. Эри ким? Деп Кожомберди корс этти. Эри казак, али жаш, бала. Кожомберди дагы таң калды. Жаш болгондо канчага чыкты? 8ге келди, деп бөкөлдөш оозу бош айтты. Мырза күлүп жиберди. Көрсө, Чачыканды кудалашкан казактын уулу 13 жашында кара курт чагып каза болуптур. Уулумдан айрылган соң Чачыкандан айрыла албайм деп ыйлап сыктап, Самаке казак башкаларга тийип кетпесин деп кызды 6 жашар уулуна нике кыйдыртып салыптыр. Бала 13кө чыкса, кызды алып бермекчи экен. Долу кейиди. Балакатка жетелек наристеге нике жүрбөйт. Карыя, сен күнөөгө батпа. Кыздын убалына калыпсың. Никени жандырып таштайбыз. Алган калыңыңды Талкан бий кайтарып берет. Кайдагы калың? Жалгыз кызыма калың алган эмесмин. Мына ушул жерден сөз бүтүп, Талкан бий эртеси эле Чачыканды өзү менен кошо ала кетмей болду. Бийге тийүүгө кыз каршылык кылмак тургай сүйүнүп турду өз бетинче. Жыйын терин бүткөн кеч күздө бөкөлдөштү көчүрүп кетишмей болуп убадалашты да, эртеси таң эртең менен бий Чачыканды алып, таластын башындагы конушун көздөй жөнөп кетишкен. Кызды жакшы көргөн 6 кулач ак жылаан көчтү ээрчип отуруп, Ашмара ашуусундагы мөңгүдөн өтө албай артка сойлоп кетиптир деп аңыз кылышчу. Талкан бий таластын көкүрөк ченинде отурган элине Кожомбердини чаптырып, жеңиңе биринчи сүйүнчүлө. Пейили келишпесе кайра чаап келип мага айт дептир. Сыягы бий байбичеси Үрүмканды кабак кашын билейин десе керек. Кабарды уккан Үрүмкан кыз күйөөгө жаңы өргөө көтөрүп, бүлүнүп чалынып эле жатып калат. Эри жаш кыз алып келатат дегенди укканда эстүү калмак бийкеч. Кызгалдак оттобогон коз арманда, кыз кучактабаган эр арманда деген макалын айтат да. Билесиңер, сулуулугума кызыгып бий мени жубан алган. Мен дагы түктүү кочкордун тукуму элем. Эрим калмактын жайсаңы болчу. Мен өзүм деле бийге кыз тандап аял алып берейин деп жүрчүмүн. Токолуна жаңы өргөө көтөртүп, кебелбей макал айткан Үрүмкан энеге элдин баары ыраазы болушат. Чачыкан аталган кыз Талкан бийге Коңурбай, Кошой жана Бакы, Багышан деген уулдарды төрөп берет. Талкан бий кайын атасы бөкөлдөштү чүйгө көчүрүп келип, үйлөндүрөт да карыя уул көрөт. Ал уулунун атын Төкөлдөш коет. Талкан бийдин тондуу балдары катары ушул кезде Төкөлдөштөр жоо чалыштын тукумдары менен ымалалаш көчүп жүрүшөт, деп сөзүн аяктады Бишкек туу жыгаар.